Урматтуу мекендештерим, Гитлер эмне үчүн яхудийлерди, еврейлерди жок кылган, кырган? Бардыгыбызга белгилүү Экинчи дүйнөлүк согуш дегенде Гитлер эсибизге түшөт. Гитлерден кийин эле яхудийлерди кырган, ошол нерсе эсибизге түшөт. Еврейлерди жок кылган Гитлер эле эмес, ага чейин дагы 37 жолу бизге белгилүү болгону же андан көп. Ар дайым куугунтукталып, өзүнүн бир мекени жок, жери жок еврейлер ар дайым куугун болуп, ал жерден айдалып жүргөн. Неге? Себеби өзүнүн арам идеологиялары, ойлору менен фитналарды, фасадтарды, согуштарды баштаганына эч кайсы элге баткан эмес булар. Еврейлерди эмне үчүн кырган? Негизги себептеринен албетте жеке карата өчү дагы болгон Гитлердин. Себеби бул жердеги Гитлердин ага карата өчтүгү өтө катуу болгон. Байкасак, Экинчи дүйнөлүк согушта ушунчалык кууган Палестинага еврейлер качып, мусулмандардан жардам сурап, башпенек сурап келген учурда жардам беришкен мусулмандар. Аларды өзүндөй жумшак ойлоп, кегилип, дасторконуна орун берип, аларды жакшы караган, баккан, тараган. А бүгүн Гитлер аларга кандай кылган болсо, алар тескерисинче мусулмандар ошол ишти кылып атат да. Булардын негизги арам ою жер менен бир болуп келип, кийгени кийими жок, жегенге тамагы жок болуп келип туруп, ал жердеги элдерден пайдаланып, ал жердеги нерселерди колго алып, анан алардын үстүнөн күлүш, алардын жерин ээлеш, аларды кууп чыгыш. Келет жер менен жексен болуп, бир болуп келет дагы, келип ал жердеги элдердин акырын ичине киришти баштайт, базарына киришти баштайт, динине киришти баштайт, саясатына киришти баштайт. Бар жерин колго алгандан кийин анан процентке акча беришти баштайт. Акчаны бербегенден кийин үйүн тартып алат. Бала чакасын көчөдөн айдап чыгат, үйүнөн айдап чыгат. Мусулмандарды ошентип кордойт. Гитлер дагы, урматтуу мекендешим, ошол учурда еврейлердин бул кылган сүткордугуна, үйүн алып жаткандыгына, жаш балдарды көчөгө айдап, аялдарды кордогонуна күбө болуп чоңойгон адамдардын бири болгон. Негизги себептеринен бири жаштыгынан өчөшкөн бул. Албетте, андан кийинки түрмөдөн чыгаргандыгы, белгисиз демөөрчүлөр, белгисиз адамдар, ага жардам берген адамдар, Гитлерди колдогон адамдар, алар өзүнчө тарых, бирок бизге белгилүү ошол жаштыгынан Гитлер еврейлерди эң жек көрүп, эң жаман көргөн. Себеп, Гитлер өзү дагы өтө диндерди катуу окуган, диндердин тарыхын жакшы билген адам болгон. Ал эмес, эң көп китеп окуган, гезит окуган адамдардын катарына кирген, журнал окуган адамдардын катарына кирген Гитлер. Диндер тарыхын өтө жакшы билгендиктен, пайгамбарыбыздын дагы окуясы бар го. Абдуллах ибн Салам еврейлердин эң күчтүү адамы келип мусулман болот. Пайгамбарыбызга башкалар дагы мусулман болсун, мен сыяктуу лидерлер дегенде, пайгамбарыбыз аларга дагы дават айтат. Баягылар мусулман болбойт. Эгерде пайгамбарыбыз айтат, эгер ушул келген 9-10 еврей мусулман болгондо, bundan кийин фырк фасад, согуш деген болбойт эле жер жүзүндө дейт да. Гитлер дагы өтө дин тарыхын өтө жакшы билген, диндерди өтө катуу окуган. Демекки, бул жыйынтык ушуга байланыштуу. Ого, албетте, урматтуу мекендешим, издесек табабыз. Кайсылдыр бир учурда мусулмандар дагы өтө күчтүү. Бизде Бухарилердин, бизде эң күчтүү аалымдардын, бизде тазакандар атат да, биз ошол өнүккөн адамдардын катарындагы элдердин урпактарыбыз да. Учурунда дүйнөнү титиреткен, бизде жакшы жашайлы деп салык төлөп турган мусулмандарга, бизге башкалар зыян бербесин, бизде карап тургула деп аманатын таштап кеткен. Ошондой күчтүү адамдардын, илимдүү адамдардын урпактарыбыз. Бизде каныбызда, затыбызда бар да негизи. Бүгүн эле жалкоолошуп динибизден алыстагандыгыбыз үчүн бардык жамандыктар болуп атат. Жөнөкөй мисал, биз Курандан алыстап кеттик да, урматтуу мекендешим. Бир дом болсо, бир домдо 700 адам жашаса, 700-дүн 7-өсү Куранды окушту билет, алар дагы маанисин түшүнбөйт. Куран чаң басып жатат. Куран өлгөндө окула турган нерсе эмес. Же мечитте эле намаз эле окула турган нерсе эмес, ал жашообузду багыт бере турган негизги китеп. Куранды баштан аяк окуп чыкпагандар бар. Деги эле Куран дегенде колуна карап тааныш тамгасын таппагандар бар. Ошондуктан да айтат го сөздөрдөн, Курандан расмыдан, исламдын атыдан башканы билбей калды деп. Чындыгында ушундай. Жаштарда бүгүн колунда телефон, айпадтай телефон болсо болду. Жок, биз оңолушубуз керек, илимге аракет кылышыбыз керек. Бүгүн еврейлердин өнүккөнүн карасаңыз,
Акшдан кийин эле эң жакшы аспаптарды, инструменттерди Израиль колдонот. Израилди мен мамлекет катары көрбөйм. Неге? Палестинадан келип жерин алып алган. Согуштан кийин, согуш учурда Гитлер кубалаган, еврейлерди жок кылаган, кырган, андан кийин эле качып кайда барарын билбестен Палестинага келип, Палестинада 1948-жылы Сталин жер бөлүп берген буга еврейлерге. Ага чейин Орусияга да келишкен, ар жерлерге барып көрүшкөн, ар дайым куугунтукталып жүргөн улар. Неге? Эч ою таза эмес. Сизге 100 жыл кошуна болушу мүмкүн, 10 жыл кошуна болушу мүмкүн, бирок ал еврей бойдон кала берет. Эч качан бир жакшылыгы жок алардын. Салам алейге жакшы болушу мүмкүн, өнүккөн жактан, ыктысат жактан, илим жактан өнүгүшү мүмкүн, бирок эч качан адамдарга жакшылыгы жок булардын. Буга азыркы болуп жаткан иштер дагы мисал. Биз өзүбүзгө алданбашыбыз керек, өзгөлөргө алданбашыбыз керек, урматтуу мекендешим. Нафс каалообузга тескери чыгышыбыз керек. Бүгүн дагы карасак, дүйнөдөгү иштерден ошол жерде жашап, ошол өлкөгө өнүгүшүнө деп, өзүнө өзү деп, мисал үчүн урматтуу мекендешим, еврейлердин ичи дагы өзүнчө ынтымактуу дешибиз мүмкүн. Еврейлер өнүккөн, ынтымагы бекем. Жок, алар дагы өз алдынча бөлүнүп алган. Алар дагы этап болуп өз алдынча бөлүнгөн. Сионизм радикал коому бар буларда. Ичара ар жерлерде согуштарды чыгарат, жардырууларды чыгарат, бир жерлерге согуш түтүнүн таштап коет, өздөрү көлөкөдө күзөтүп турат, салкында жыргап, карап турушат. Ошол жерде согушту күзөтүш максаты согушту ар жерден колдош, бир террорист камалып калса аны чыгарыш, ага жан жөөкөлөрдү кошуп бериш, аларга эч нерсеге баш жетпеген жаштарды жаныга напарник кылып бериш. Бул радикал коом сионизм, сионисттер ушинтип колдойт. Бул радикал коом. Булар 4000 жылдык акыйдага ишенишет. Ишенимге ишенишет 4000 жылдык. Не? Алардын байрагындагы, Израилдин байрагындагы карасаңыз, атайын бир 6 жылдыздуу, андан кийин 2 көк сызык. Ал 6 берге 6 кылдуу Сулайман ибн Дауд алейхиссалам, Сулайман пайгамбардын атасы Дауд алейхиссаламга тиешелүү болгон шакекте 6 кырдуу жылдызча. Ошол түшүрүлгөн. 2 сызык, көк сызык, урматтуу мекендешим, Фурат менен Нил дарыясынын, Фурат жана Нил дарыясынын белгиси. Демекки булардын акыйдасы 4000 жылдан бери ишенип келип атканы, ошол Фурат менен Нил дарыясынын ортосуна өзүнүн мекенин куруш. Ошондуктан ошол Фаластин жактарда, Шам жактарда, Сирия, биринчи Сирияны тандашкан булар, мекен кылабызды. Жок, андан кийин Фаластин. Ошол жакка мекен кылыш, өздөрүнө эч кимге кол тийгиз кылып мекен куруш булардын негизги максаты. Израиль тинч эмес, ар дайым эң көп аялдары дагы армияга кызмат кылат аларда. Бизде мисалы үчүн контракт түзүп, сержант болуп ишке киришет, бирок офицерский составга кире албайт. Сержантский состав офицерский составга кире албайт. Ал жердегилер кадимги жумуш катары, армия жумуш катары айлыгы төлөнөт. Ар дайым 24/24 саат тыңдыкта турушат. Тревога абалында. Кайсы жерден кол келет, кайсы жерден согуш башталып келет, башка деген маселеде. Тынч эмес. Бирок булардагы Израилдеги негизги өнүгүүнүн багыты, максатын айттык. Кантип жерде элеп атканын айттык, кайсы жерде келип элеп алганын айттык. Булар илимге басым жашашты да. Ооба, сионисттер экен булар, урматтуу мекендешим. Андан кийин, мисалы үчүн, Трамп, Американын мурдагы президенти, бул евангелист. Булар дагы өзүнчө бир агымдардын бири, евангелисттер. Бирок bundan дагы эң коркунучтуу глобалисттер деген топ пайда болду бүгүн алардын чөйрөсүндө. Сионизм дагы, евангелисттер дагы буга чейин бизге зыян берип келди, мусулмандарга канчалаган зыяндарды берди. Бирок азыркы тапта ушул кылымда пайда болгон глобалисттер, мисалы үчүн Илон Маск, Марк Цукерберг. Мисалы үчүн ушундай улуу державада адамдарды кармап, булар эч нерсеге сыйынбайт. Бир нерсени өзүнөн жогору көрбөйт да. Ошон үчүн Илон Масктын баласын карасаңыз,
Ар нерсе иштерди кылса да унчукпайт. Дүйнөнү глобалдаштыруу, мисалы үчүн мамлекетте бир согуш боло турган болсо, биринчи не кылат? Интернетти өчүрөт. Туура эмес маалыматтар тарап кетпесин. Бул согуштан, бул жарылуудан башка тышкы күчтөр, ички күчтөр, душман күчтөрү кабар таппасын деп интернетти өчүрөт биринчи кезекте. Булардын негизги максаты Илон Маск мисалы үчүн ушул жалпы түрдө дүйнөлүк Wi-Fi'ды ишке киргизишибиз керек деген ойду билдирип атат. Мунун негизги максаты не? Эгерде керек учурда мамлекетибизден сырткаркы иштерди өз пайдасына чече берет дегени да бул. Өзүнө керектүү учурда, каалаган учурда өзүнө керектүү ишин кыла берет. Мамлекет Wi-Fi'ды өчүрүш керек эле, интернетти өчүрүш керек эле, бирок өздөрүнүн мамлекетинин, жеке мамлекеттин колунда эмес бул. Тияктан башкарылат. Глобалисттер ушундай нерселерди. Мисалы үчүн Теслага дагы машинасына отурасыз, уктайсыз, каалаганыңызды кыласыз, ал кызылда токтойт, каалаган жерге алып барат. Анан бир күн келип уктайсыз, көзүңүздү ачсаңыз, Илон Масктын адамдарынын алдында турасыз. Мисалы үчүн да. Дүйнөнү глобалдаштырган бул адамдар. Азыр урматтуу мекендешим, биз сионизмди айттык, радикал коом деп. Еврейлердин өзүнүн ичиндеги коом ар дайым бизге зыян берип, 4000 жылдык акыйдага ишенишип, бизге мусулмандарга ар дайым койнундагы котур ташы менен зыян берип келет. Евангелисттер дагы булардан калышпастан зыян берет. Бирок булардан дагы, сионизмден дагы, евангелисттерден дагы күчтүүрөөк коркунучту бере турган, жамандыкты кыла турган бул глобалисттер. Биз буларга кантип жетебиз? Илим менен жетебиз. Булар макул курал менен башка менен зыян берип атат, бирок булар урматтуу мекендешим, илим жааттан кетип жаткандыгы үчүн коркунучтуу. Бүгүн биз дин экен деп дин жактан эле окубастан IT тармагына киришибиз керек, медицина тармагына киришибиз керек, саясат жаатына киришибиз керек. Жаштарыбыз бербеш керек, окуш керек ушул жааттарга. Мисалы үчүн жөнөкөй эле гинекологияга барса аялым, ал жерде өгүздөй болгон эркек киши отурат. Жок, ал жерде аял киши отуруш керек эле. Мусулман кызы отуруп, мусулман кызды күтүп алыш керек эле. Бизде жок, тиешелүү адистер жок. Кыздарыбызды беришибиз керек, окутушубуз керек. Келет, шаарга келет, тилге окуйт, 2 жыл окуса окуду, болсо күйөөгө чыгып кетет. Окуй турган кыздар да жакшы кыздар. Кээ бирөөлөрү каалаганча жүрө берет, күйөөгө чыкпайт, башка кылбайт. Чыккан учурда да башка бирөөгө. Жок, андай болбош керек. Кыз бала окулуш керек, окутуш керек кыз баланы. Себеби ал жөнөкөй адамды тарбиялабайт, адамды да адам кылып тарбиялай турган кыз да ал. Анын үчүн өзүндө эчтекеси жок болсо, кантип берет башка бирөөгө? Өзүндө болуш үчүн илим алыш керек ал. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, глобалисттер бизге эң күчтүү зыянды берип коюшу мүмкүн. Бүгүнкү тапта, бүгүнкү чакта. Бүгүн биз илимден качпашыбыз керек. Мусулмандар аракет кылып окушубуз керек. Бизде таза кандар бар. Ата-бабаларыбыз, мусулман ата-бабаларыбыз өтө күчтүү, илимде дагы эч кимге берген эмес, күч жаатынан дагы эч кимге берген эмес. Тарых кайра айланат. Бирок айлана турган учур келди. Биз бүгүн коркунучтабыз. Бүгүн биз кирбесек, илимди окубасак, ушул биз билип жаткан технологияны үйрөнүп, технологиядан иштеп чыгаруу жааты болсун, экспорт болсун, мисалы үчүн жалпы мусулмандардын иштеп чыгарган техникаларын чогултуп келип, бир эле Катар эмес, бир эле Дубай эмес, бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан эмес, бардык мусулман чыгарган товарларын, техникаларын чогултуп келип бир жерге коюп, андан кийин жөн эле Япониянын экспертин эсептесек, Япониянын өзүнүкү өтүп кетет эксперт жаатында. Колуңда иштеп жаткан айфонубуз дагы Кореядан чыгат. Кытай не деген технологияны иштеп койду да. Евангелисттер менен глобалисттердин ортосунда келишпестиктин негизги себеби глобалисттер көбүнчө акчаны азыр Кытайга тийип атат. Неге? Себеби ал жерде акылдуу адамдар, акылдуу шаар, акылдуу машина, акылдуу үй, акылдуу шаар, акылдуу техника. Бардык нерсенин гүлдөп чыгып аткан, мындайча айтканда, супер мамлекетке айланат бул Кытай. Ошондуктан бул глобалисттер андык түрдө, жалпы түрдө акчасын Кытайга тийип атат. Барып, мисалы үчүн ошондуктан да АКШга против тура турган, АКШны коркута турган күч Кытай болуп атат да. Себеби билим жаатынан, илим жаатынан, техника жаатынан бербей атат.
Кытай ушунчалык күчтүү деңгээлде кетип атат. Урматтуу мекендештерим, биз дагы ал андай экен, мындай экен, абеткене тамак жесем экен деп отура бербестен аракет кылышыбыз керек. Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Азыр кыштактарды, айылдарды кыдырсаң, продукта кымбаттап кетет, түшүп кетти. Адамдардын темасы ушул, адамдардын сүйлөшүп жаткан сөздөрүн уксаң, ичиңден ыйлагың келет. Адамдар не деген технологияда, илим жаатында иштерди кылып атат, а сен Кыргызстанга келип, айылга барсаң, барып калсаң, ал жердеги адамдардын сүйлөп атканын кара. Мынау саясатчы камалып кетти, мынау продуктаны басымынча соңу кымбаттап кетти. Каяктагы бир бекерчи сөздөр да, же өзүнө же өзгөгө пайдасы жок сөздөр. Бул сөздөрдү мен сени кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп туруп айтып атамын. Ошондуктан аракет кылышыбыз керек, илим жаатына киришибиз керек, окушубуз керек. Сен китеп окушту билбесең да китепти ачып тур, жок дегенде перзенттериңде алдында. Алар үйрөнсүн. Өзүң акмак болсоң, алар да акмак болуш керек деген эмес. Өзүң жашоодо бир нерсеге аракет кылып жетпей калган болсоң, балаң дагы жетпей калыш керек деген эмес. Өзүң окубадыңбы, демек балаңды окут. Кээ бирөөлөр баласын Россияда иштеш үчүн чоңойтуп аткандай да. Өзү Россияда иштейт, кичинеден кийин балам бой жетет, Россияга алып келем деп ушинтип сүйлөйт. Балаңды Россияга иш кылыш үчүн тарбиялап атасыңбы сен? Качангаcha көчө шыпырып, мусор терип жүрөбүз? Кичине өнүгүшүбүз керек. Мусулмандар техника жаатында, илим жаатында ансыз деле полдун патологдун астына калып кеткенбиз. Акыркысыга ыраазы болбо сен. Акыркы сортту жебе сен. Медреседе окуп жүргөн учурубузда магазинге жакын бир мөмө жемиш магазини бар эле. Ал жерде калып кеткен арзан сорттогу баягы алмалар болот, башкалар болот, калып кетпесин деп медреседеги балдарга берет экен. Бул каяктан келди ат? Ушул калып кеткен экен берип берет. Неге калып кеткенин берет сага? Себеби калып кеттиң да сен дагы. Эң жакшысына эң жакшысын берет. Берсең жакшысын бер. Болса керек эмес бул мусор алмаларың. Сен акыркысыга ыраазы болбо. Ыраазы болбогон мусулман бол. Ансыз деле калып кеттик бул жактан. Оку, өнүк, аракет кыл. Илимсиз эч качан эч бир нерсеге жетпейбиз. Толдурушубуз керек, тойдурушубуз керек. Курсакты эмес, илимди, башты. Бүгүн урматтуу мекендешим, курсак толду, тойду. Бирок жүрөк менен мээбиз суусап атат. Кана бер деп аткан учуру. Өзүбүз пустойбуз, андан кийин үйрөнүп алып пустой башыбыз менен аялыбызга пустой баш, пустой балдар төрөлүп атат да. Пустой контейнер болбо сен. Бир иш кылган учурда дагы аракет кылып, аягына чыгышка аракет кыл. Бир нерсени изжет этип чыктыңбы, башынан баштагандан кийин биринчи баштасаң эч качан таштаба. Ошону өмүр бою аягына чейин ниет кыл. Улап кетем, акырында чейин барам деп. Дин душмандары өнүгүп өзүнүн жаатында бир профессияны кармап, бизнесмени бизнес кылып, акча жаатынан. Медицина медиктери врач болсо, врач болуп өзүнүн жаатынан. Өзүнүн улутташын, өзүнүн көз кармагын карайт, тарайт. Бекер кылат алардыкын. Еврей еврейге гана үйлөнө алат. Еврейдин кызы еврейдин баласына гана тие алат. Алар улут, өз ара улут болгону менен өз ара ичиндеги кызганыч сезими да өтө күчтүү. А биздикилерди кааласа Кытай келип алып кетип атат, кааласа анысы мунусу алып кетип атат. Ичибизден кызганыч сезими, илимге болгон басым күчтүү болуш керек бизде. Урматтуу мекендештерим, биз жаштар бекерчи болбошубуз керек. Шаарга бишекке түшсөңүз, шаурмаканалар, гамбургерканалар, кафелер толтура. Бирок толтура кафенин ичинде толтура жаштар. Бир китеп окуп отурабы, бир жакшы иш кылып отурабы десең, жок, колдо телефон. Бир кыз, бир бала болуп терип отуруп алган, чөжө короз болуп. Колунан бир иш келбейт. Жашоосунда бир результаты жок, жыйынтыгы жок. Ою дарды кыз качан үйлөнөм, үйлөнүш тематикасындагы темаларды сүйлөшүп отурат. Жашоого даяр эмес, нанды нене деп жүрөт али. Памперсага кие турган жашта али. Бирок сүйлөгөн сөздөр о асмандан.
Söylеген сөздөрүңө маани бер. Убагында Абдулхамидтин алдына дагы келет да. Палестинадан бизге жер бер деп еврейлер келет. Даф oldu. Бар жогол, дафол, кет. Бул жерлер ислам аламына таандык. Бул жерлерди биз кантип алган болсок, ошентип аласыңар. Биз кан менен алдык, кан менен аласыңар. Мен тирүү экенмин, мен сыяктуу мусулмандар тирүү экен, бул жерлерди эч качан бир гарычын дагы силерге бербейбиз. Бир карыт жер жок сага деп туруп еврейлерди кууп чыгат. Мындай дух урматы мекендешим. Мындай мекенчилдик кимдерде болот? Албетте илим ээлеринде болот. Өзүбүздү тарыхыбызды билбесек, илимибизди билбесек, Кураныбызды билбесек, анда ар ким жерлерибизди, кендерибизди, бийлигибизди ар ким келип тоноп кете берет. Биз бүгүн илимге аракет кылышыбыз керек. Илимсиз эч кимсин. Келлани иштетпеген адам ар дайым кор болгон кор болот. Бут колуңдун шору келлаң иштебесе деген ушул. Бул ашкабак болуп калбасын. Иштетишиң керек урматтуу мекендешим. Сени кыла турган өтө иштериң көп. Бекерчи болбо. Тайраңдап сайраңдап жүрбө. Бекерчи кыялдарга алданба. Оюңда керексиз нерселерди оюңа камтып алып, мындай кылыш керек, андай кылыш керек деп жүрбө, илим оку сен. Бүгүн жаштардын, студенттердин, окуучулардын мекен үчүн эмне кылам деп суроо беришет. Мекен үчүн кылган кызматыңардын эң жакшысы, эң чоңу, эң жакшы окуу кыла. Сен университетти шылтоо кылба. Бул мектебим жаман деп ремонтун шылтоо кылба. Айылдарда Баткендин четинде калып кеткен, границада күндө согуш, ошол жерден эң мыкты окуучулар чыгат. Неге? Ал жерде ремонту жок, башкасы жок, тынч эмес. Эң күчтүү окуучулар жетилип атат. Демек адамдын өзүнөн экен. Итти Кыргызстанга койсоң да, алып барып Африкага алып барсаң да, алып барып Меккеге алып барып койсоң да, ит деген кылат. Ал ит боюнча кала берет, өзгөрбөйт эч качан. Итти кай жыл жерге алып барсаң да, ит деген кылат, ит боюнан кала берет. Орун алмаштырба. Дарактагы бир жерде көгөрөт. Окуйм деген адам жер тандабайт, жер кезбейт, бир жерде окуйт. Качан бир окууга кирип, окууга шыгы кетип, окуулардан, предметтерден калып кеткен учурда, анан башка жерди издешти баштайт. Такырын, бул жерге себеби ук жетпей калды, көз жетпей калды караса. Шылтоо издеп, өзүнө өзү жол издеп, анан аркага качыштын аракетин кылышты баштайт. Жок, андай кылба. Илимге аракет кыл. Аркаңда бүткүл мусулмандардын үмүтү турат. Эмне үчүн азыркы еврейлер, азыркы Израилдеги еврейлер, бузуку еврейлер ар дайым арам идеологиясы менен адамдарга зулумдук, душмандык, каракчылык кыла турган еврейлер Даджалдын келишин, Даджалдын чыгышын күтүшөт. Аларды ынтызарлык менен күтүшүндө максат эмне? Ооба, биздин акыйдабыз эң бир жакшы акыйда. Биздин динибиз эң бир жакшы дин. Эч кимге зыяны жок. Адамгерчилик жактан карасак, саясат жактан карасак, бийлик жактан карасак, жөн эле адамгерчилик жактан карасак дагы биздин динибиз эң жакшы, эң төбөл, эң ыймандуу дин. Себеби Аллах Тааланын дини ислам дини. Еврейлер өзүнүн идеологиясы, өзүнүн ою боюнча алардын китебинде дагы келет. Алардын ою негизги максаты дүйнөдөгү бардык адамдар алардын ишчилери болуш керек. Алардын кулу болуш керек, алардын кызматчысы болуш керек. Еврейлер ылайыктуу, таза жашоого, жакшы жашоого, бактылуу жашоого. Калган улуттар, калган элдер бүт бардыгы анын кызматында болуш керек, анын кызматына шай болуш керек. Даджалды эмне үчүн күтүшөт алар? Себеби Даджал чыкса, Даджал аларга падышалык кылып, ошол Даджал аркылуу бардык бийликти, дүйнөдөгү барлыкты, дүйнөдөгү бардык бийликти кайра еврейлердин колуна өтүшүнө ишенгендиги үчүн Даджалды алар күтүшөт, Даджалды келишин самашат. Ооба, бир көздүү маклук дейбиз, келгенде 70 түрлүү музыкасы менен келет экен дейбиз. Ар кандай түрдүү сымал сөздөр биздин элибизде өзүбүздү айланып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын окуясы бар. Софи ибн Сайжот.
Софи ибн Сайяд. Бұл 12 жашар бала. Умар ибн Хаттаб окуяны өзі далилдеп туруп тастыктап айткан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен біз еврейлер жашаган bir өрөнгө бардык. Өрөнгө бардык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашырынып дарактан даракка, дарактан даракка жашырынып барды дагы bir 12 жашар Сайяд, Софи ибн Сайяд. Софи уктап жаткан жерге пайгамбарыбыз билдирбестен барып жатты. Байкатпастан аны аңдыганча караганча барып жатты. Софи асманды чалка жасыга жатып алып, асманды карап, кээде талаларда чарчаган учурда дыйкан балдар отургондо балдар чарчап туруп асманды карап эс алат, ошентип эс алып жатат эле дейт асманды карап чалкан жасыга. Пайгамбарыбыз байкатпастан барды дагы андан чыгып жаткан коркунучтуу үндөргө тыңшап, дыккаттык менен, тыңдык менен анын чыгарып жаткан үндөрүн угуп жатты. Андан аркандан каргыраган, дургураган үндөр чыгып жатты Софиден. Умар ибн Хаттаб айтат, ошол жерде анын энеси чыгып калды дагы апасы, "Өй, Софи, тур ордуңдан, Мухаммад сенин алдыңда турат" дейт. Баягы ойгонуп кетип, өзүндөгү бир нерв, өзүндөгү бир ачуулук сезимдерин көрсөтүп, беттерин тырыштырып, каштарын тырыштырып пайгамбарыбызга тиктейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде апасы ойготуп жибербегенде, ушул Софи ибн Сайядты Даджалбы же Даджал эмес ошону анык түрдө билет элем дейт да. Даджал же Даджал эмес анык түрдө билип алат элем дейт. Кийин ошол пайгамбарыбыз менен Софи ибн Сайядтын ортосунда 12 жашар бала болбосо, жаш бала. Экөөсүнүн ортосундагы маегини караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Софиге менин Аллахтын элчиси, пайгамбар экендигиме күбөлүк бересиңби дейт. Баягы Софи карап туруп, "Сен менин пайгамбар экендигиме күбөлүк бересиңби" деп тескерисинче пайгамбарыбызга айтып атат да. Булар негизи еврейлер билет эле пайгамбарыбыздын чыныгы хак, акыркы пайгамбар экендигин билет эле, бирок булардын яхудилердин өзүнөн ругунан, өздөрүнүн улутунан пайгамбар чыкпагандыгы үчүн ыйман келтирбейт эле да булар. Албетте урматтуу мекендешим, Софи ибн Сайядтын кийин бала чакалуу болот, үй бүлөлүү болот, мусулман дагы болот кийин Софи ибн Сайяд. Ал тууралуу кандай далилдер окуя дагы уланат. Бул жерде Софи ибн Сайядтын окуясын айтып бериш эмес, еврейлер кимдигин айтып бериш. Еврейлер ким? Эзелтеден бери ошол еврей деген нерсе пайда болгондон бери мусулмандарга эч бир пайдасы жок. Ар дайым коюндагы котур таш менен зыян берип келген, мусулмандарга күм-түн бербеген еврейлер тууралуу. Карасаңыз, историяда тарыхта эч бир жакшылыгы жок, эч бир пайда келтирген эмес мусулмандарга. Ооба, ар кимге чөнтөгүн акчага толтуруп, тыйынга толтуруп, мусулмандарга зыян берип келген еврейлер тууралуу. Гитлер айткан эле го. Эгерде миллион адам жашашын кааласаң, батылуу жашоосун кааласаң, 2 еврейди өлтүр деп. Элдин оозунда айланып жүргөн сөздөр да бул. Элдин оозуна элек тутуп болбойт дейт, бирок акыйкат сөздөр да кээде айланат. Жөндөн-жөн чыгып калбайт ал элдин оозуна. Дагы Гитлердин сөзүнөн, "Мен еврейлердин бардыгын карат элем, өлтүрөт элем, жок кылат элем, бирок менден кийинки адамдар мени жана мен сыяктуу адамдарды түшүнүшү үчүн жана еврейлердин ким экендигин билиш үчүн кээ бир еврейлерди тирүү калтырдым" дейт да. Бүгүн көрүп атабыз. Эч бир пайдасы жок. Ар дайым зыян, ар дайым жамандыктын туу чокусуна чыккан еврейлер бизнес болсун, бизнес жаатында өтө күчтүү кетет. Саясат жаатында өтө күчтүү кетет. Информация, маалымат жаатында дүйнөнүн 80%-ын азыркы учурда да кармап койгон. Маалымат тармагында эң күчтүү каналдар, эң күчтүү телевидениялар аларга караштуу. Кармап койгон мындайча айтканда. Ошондуктан да кээ бирөөлөр айтат, андай мындай бардыгы баш ийет. Ооба, кээ бир маселелерде өтө көбү баш ийип кетет. Булар урматтуу мекендешим эч каерге эч качан баткан эмес. Себеби ар дайым койнундагы котур таш менен, жаман арам идеологиялар менен, ойлору менен элдерди бузгандыгы үчүн, ошо өлкөгө кор болуп келип, алардын үстүнө жетекчилик кыламын деген ою барлыгы үчүн эч бир эл эч качан батырган эмес аларды. Екатерина орустарга дагы, Екатеринага дагы 1792-жылы 3 январда еврейлер келет да, бизге жер бер, кирүүгө уруксат бер Россияга, Орусияга. Империяга киришке уруксат бер, жашоого уруксат бер. Алар чагылган сыяктуу өтө көп тездик менен келишти баштайт еврейлер. Екатерина уруксат бергенден кийин. Ал ойлогон, булардын келиши, еврейлердин келиши биздин экономикабызга, өлкөбүзгө өнүгүшүнө, бардыгына таасирин, маданиятыбызга пайдасын тийгизет деп ойлогон.
Бирок алар биринчи келип ыкчысат, бизнес жакты кармашты баштайт. Андан кийин дин жаатына киришти баштайт. Динге кирип церковтун алдына эле чоңураак кылып туруп синагогдорун, өздөрүнүн сыйынчы жерлери синагогдорун курганды баштайт. Андан кийинки окуялардан урматтуу мекендешим эң жаманы өздөрүнүн православ патриарх Григорий Бешинчинин өлүгүн алып туруп, аларды кордоп, өлүктү кордоп, бул орустардын ишениминдеги таанымал адамдардын бири болгон. Анын өлүгүн алып туруп, кордоп, бир канча тыйынга сатып алышып, өлүгүн кордоп, суга ыргыткандан кийин таштарга кошуп, аларга карата кыргын, аларга карата куугунлук башталат да. Россиядан дагы куулган. Кайсы жерге барбасын, ар бир жерден куулган булар. Албетте, урматтуу мекендештерим, тарыхты карасак эч бир жерге батпаган эл. Мусулмандар келип, мусулмандарга плакаттары менен жазып алып келип, биз зулум көргөн элбиз, бизге жардам бергиле деген учурда мусулмандар дагы эми туура да ал, түз да мусулман байкуштар. Барып өзүндөй түз ойлоп туруп, аларды кабыл алган Палестина. Аларга жардам берген. Аларга жардам берген, Гитлер кандай иттикти көрсөткөн болсо еврейлерге, еврейлер азыр ошону мусулмандарга кылып атат да Палестинада. Биз эмне кылабыз деген маселеде Салахиддин Аюбинин окуясы бар. Салахиддин Аюби мечитте намаз окуп, насаат айтып, элерге үгүт насаат айтып жаткан учурда бир бала туруп, сиз качанга чейин мындай насааттарды кыласыз? Андан көрө Фатх тууралуу, Куддус Фатх кылуу тууралуу сүйлөбөйсүзбү, насаат айтпайсызбы, ошого даяргерчилик кылбайбызбы, башка сөздөрүн айтат. Ошол учурда Салахиддин Аюби унчукпайт. Эртеси күнү багамдалта келет, Салахиддин Аюби баягы баланы сурайт. Кана баягы бала десе, ал келбеди, үйүндө уктап атат дешет. Уктап атат дегенден кийин Салахиддин Аюби өзүн жеңе албаган, өзгөнү эч качан жеңе албайт. Өз нафсисин жеңип багымдылыкка тура албаган адам кантип бирөөнү жеңсин? Деген мааниде сөздөрдү айтат. Албетте, урматтуу мекендешим, биз өзүбүздү жеңмейинче өзгөлөрдү эч качан жеңе албайбыз. Ал баш жактан болсун, ал күч жактан болсун, ал аракет жактан болсун, кайсыл жактан болбосун, биз өзүбүздү жеңмейинче өзгөлөрдү эч качан жеңе албайбыз. Өзү нафсынын каалоонун кулу, сигареттин кулу, арактын кулу, насвайдын кулу, кыздардын кулу ошентип жүрөт, кул болуп жүрөт, өзүнүн каалоолоруна кул болуп жүрөт. Анан ал башканы кантип жеңсин? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айтат го, согуштан кайтып атып, биз кичинекей согуштан бүгүн чоңго келип атабыз деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн биз кичинекей согуштан чоңго келип атабыз дейт. Я Расулаллах, бу жакта канчалагандар өлдү, шахид кетти. Биз дагы өлүшүбүз мүмкүн эле. Кандай чоң согуш, кандай чоң согушту айтып жатасыз дегенде, өзү менен өзү, нафс менен согуш, чыныгы согуш. 10 гүлүнөн бир гүл ачылбаган деп ошолорго айтылат. Өзүбүздүн мекендештерибиз, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах жолунда өткөндөрдү өлүк деп болбойт. Иншалла булар шахид. Бейиште булар. Палестинада өлүп жаткан жаш наристелер, эч бир нерсеге күчү, кудурети жетпеген наристелер. Булар шахид. Атасы үй бүлөсүн жоготкон атанын сүрөтүн бардыгы көрсө керек. Аны көрүп ыйлабаган муз жүрөк дагы ыйлайт, таш жүрөк дагы ыйлайт. Ата байкуш эми ага ок дагы таасир кылбайт. Ага ракета менен ур, танка менен ур, автомат менен ур, эч нерсе таасир кылбайт ал адамга, ал атага. Ал жерде мекенин коргоймун деп өлүп жаткан жоокерлер шахид. Мер азаматтар шахид. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Биз мусулмандар дуа кылышыбыз керек.
мұсылмандарыбызға. Мұсылманның құралы дуа ғой. Дуа менен жардам бербесек, бүгін бойкот кылабыз деп атат. Еврейлердин товарларын жебейбиз, ичпейбиз деп атат. Мен буга чейин дагы жеген эмесмин, ичкен эмесмин. Алкоголу фантасын билбейт экенмин. Ичкен эмесмин, билбеймин дагы. Ичкен дагы эмесмин. Ичпеймин дагы. Иштеп сунуштабаймын дагы. Бойкот эч агылы биз туулганда башталган алардын товарларына. Билбесең билип ал алардын товарларын ичпе, жебе. Кантип аппетит менен жейсиң аякта тууганыңды өтүрүп атсаң товарын. Аларга салым кошкондордун катарындасың го сен. Аларды колдосоң. Кандай жак менен колдосоң дагы. Учуру келет, урматтуу мекендешим, еврейлер бүтүн дүйнөгө залакасын, зыянын келтирген учурда дарактар дагы, таштар дагы сүйлөп калат. Мына еврей бул жерде турат, бул жерде еврей турат, кел өлтүр деп мусулмандарга өздөрү кабар берип калат. Мусулман бул жерде аркамда бекинип турат деп. Бирок ал учур азыр келе элек. Мунусу эмес. Себеби ал еврейлердин зыянына дүйнө жүзү жолугуш керек. Бүгүн мусулмандардын өзү жолугуп атат. Буга чейин дагы мусулмандардын өздөрү жолугуп келген. Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Мусулмандын бир туугандарыбызга дуа кылышыбыз керек. Өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек, илимге басым жасашыбыз керек. Урматтуу мекендештерим, еврейлер тууралуу, албетте еврейлер эң биринчи кыла турган, аракет кыла турган 3 нерсе, биринчиси илим экен. Алар кайсыл жерге барбасын, кайсыл жерге биринчи туруктуу отуруп калбасын, эң биринчи илимге бардык нерсесин берет экен. Баласынын төрөлгөндөн баштап эле билимди башына куят экен. Ошондуктан да кыргызда билеги бар бирди, билими бар, келлеси бар, ашкабак эмес, же дароз эмес, бир тепсе жарылып кала турган. Билими бар миңди жыгат деп пикерин айтып койгон эмес. Илим жаксаң кетсең сынбайсың. Билеги бар бирди, билими бар миңди эмес, миллионду, миллиардды өзгөртүп коесуң сен. Стив Джобсту кара, ар бирибиздин колго телефонду карматып койду. Стив Джобс өзгөртүп койду ар бир адамды. Миллиарддаган адамдарга таасир кылып койду ал. Илон Маскты кара, илим аркылуу дүйнө жүзүгө өзүнүн керектүү, турса дагы басса дагы керектүү инструменттерин карматып койду, берип койду. Демек, билими бар өзгөртөт дегени чынында өзгөртөт. Сен кыска ойлонбошуң керек, терең ойлонушуң керек. Еврейлер кайсыл жерге келбесин эң биринчи илимге аракет кылат экен. Ошол жердин илимин биринчи алат. Ал табиятка байланыштуу, ал география болсун, ал алгебра болсун, ал кайсыл предмет болбосун. Өздөрүнүн динин дагы беришпейт. Эң биринчи баласы төрөлгөндөн баштап диний китептерин башына коет. Себеби өзүнүкүнөн чыкпаш керек да. Эң биринчи кое турган, аракет кыла турган нерсеси 3 нерседен биринчиси илим экен, урматтуу мекендешим. Илимсиз болбойт. Илимдин артынан келе турган акчалар миллиард, чексиз байлык, чексиз бийлик, чексиз акчалар келет. Илимдин артынан болсо эгер ал. Илимсиз 2 метр барышың мүмкүн, 3 метр барышың мүмкүн, андан ар жагы өтө албайсың. Илим биринчи басым жасаганын себеби ошондой. Жаш балдарынан баштап эле ар нерселерди өз алдынчылыкка, жеке өзү кылышка үйрөтөт балдарына. Бизде болсо, былжырабачы. Сен опсуйуп бүткөнгө чейин мен ачак жууп бүтөм деп идиштерди дагы жууп коет, баласын кийинтип коет. Бала өз алдынча кийингенди жаштыгынан баштап өз алдынчалыкка үйрөнбөйт биздин балдарыбыз. Ошондуктан да мектепте өзүнүн оюн билдире албайт, мектеп бүткөндөн кийин университетте жеке өздөрүнүн принциптерин ойлоп чыга албайт. Жеке жашоого өз алдынча өз аракет кыла албайт. Неге? Жаштыгынан ата-энеси өз алдынчылыкка, жеке менчиликке үйрөткөн жок да. Еврейлер балдарын идиш жууп аткан болсо жөнөкөй эле идиш жуудурат. Билет ал таза эмес жуат. Артынан барып жууп бүткөндөн кийин өзү акырын дагы кайра бир жолу жууп коет. Сен баары чала жубасын деп туруп, ата-энелер алып бизде өздөрү жуушат идиштерди. Баланын ата-энесиге ишенич сынып калат. Мен эмне иш кылбайм, баары ата-энем мага ишенбейт дейт дагы, андан кийинки иштерди дагы бала ата-энесинин көзүнчө кылбайт.
сөзүнчө кыла турган болуп калат. Бала биз мисалы үчүн мен дагы жеке мен дагы досторубуз дагы ким болбосун жаштыгынан ылай болуштугун билген эмеспиз. Бирок азыр чоңоюп ылайга баспайбыз да мисалы үчүн. А бизде ылай деп жаштыгыбыздан башыбызга уруп ылай болду кийимдериң деп жуу деп канчалам мисалы үчүн урушушат ата-энелер. Бала урматтуу мекендешим чоңойгондон кийин ылай кайсы, суу кайсы баары билет, кааласа каалабаса. Бирок жаштык кездеги берген өзгөчө тарбияң ага таасир кылыш керек да. Андан көрө жөнөкөй эле жакшы вариант ага резинка өтүк алып бер. Тизесине чейин өтүк алып бер. Каалаганча ылайды кессин. Кечип жүрө берсин. Каалаганча кетсин. Ал чоңойгондо баары билет, ылайга түшсөм жаман болуштугу, эмне болуштугун. Ысык көл жылаңачтарга толтура, ысык көлгө барбагым балам деп айта берсең, ал бала кайра кызыгат, ысык көлгө баргысы келет. Тескерисинче сен алып барып көрсөтүшүң керек. Мынау жабык зоналарга келсең болот балам, мынау ачык жерлерде ачык кыздар, башкалар болот, мынау жерде салсаң болот балам деп туруп өзүң көрсөтүп койсоң, балага ошол тарбия да. Баланы биз бир жерге түрмөгө, капаска камап алып, эч качан тарбиянын тыысын дагы бере албайсың. Аны ачык, айкын түрдө тарбияны беришибиз керек биз. Урматтуу мекендештерим. Экинчиси урматтуу мекендештерим, биринчисин айттык, еврейлер аракет кыла турган нерселер. Экинчисине, урматтуу мекендешим, бизнес. Илимден кийин булар окуп алды, бизде не өзгөчөлүк бар? Бизде мисалы Кыргызстанда көп окуган, азыр 1-ден 2-ден дипломдору бар, бирок чаң басып жатат, өзү Россияда официант болуп иштеп жүрөт, же бирдеке таксилик кылып жүрөт, же стройкада иштеп жүрөт да. Бул эң өкүнүчтүү маселе. Илим, билими бар, диплому бар, өзүнүн профессиясы боюнча эң жакшы деңгээлде окуган, бирок ар жерде өзүнүн кесиби эмес боюнча өзгө жакпаган ишти кылып жүрөт. Бул өтө аянычтуу, өкүнүчтүү маселе. Еврейлердин, мусулмандардан өзгөчөлүгү, алар өтө өжөр болушат. Алар акырына чейин барышат да. Бири-бирине колдоосу дагы өжөрлүк аркылуу болот булардыга. Бизнеске аракет кылышат. Бирөөнү колдо иштеп кеткенге ыраазы болбойт. Албетте иштеши мүмкүн убактылуу. Өзүнүн бизнесине, өзүнө тиешелүү нерселерге жеткенге чейин кандайдыр бир суммада иштеши мүмкүн, бирок андан ары ал башын иштетишти баштайт. Себеби анда илим, билими бар, ата-энеден берип келе жаткан тарбиясы бар, бизнес тууралуу идеялары бар, ал аракет кылат, өзүнүкүн бербейт. Аларда эң негизги дүйнөнү биз толтурабыз деген эреже да. Биз толтурабыз дегени дүйнөнү ал мусур менен эмес, мусур ящики менен эмес. Бардык таза нерселер менен, продукциясы болсун, жей турган нерсеси болсун, техникасы болсун, илими болсун, башкасы болсун, биз аркылуу толуш керек дүйнө. Бул эрежеге амал кылышып, аракет кылышат урматтуу мекендешим. Бизде өтө аянычтуу маселелер. Ооба, Куранды дагы жаттап бүткөн, тафсирди дагы өтө күчтүү окуган, өтө илимдүү устаздардын дагы акчасы жок, башкасы жоктугунан пайдаланычтуу илимден чыгып иштеп жүргөнүнө күбө болобуз. Бул өтө аянычтуу маселе. Азыр биз жаш кадрларга илимди берип, андан кийинки ступенькаларды дагы тепкичтерди дагы коюп беришибиз керек. Балдар үйүнөн балдар чыгып өтөт, эми ата-энеси жок алардын. Балдар үйүн бүткөндөн кийин 11-класстан кийин көпчүгүнө тебип, бар эми билгениңди кыл дейт да. Бул таптакыр туура эмес маселе. Андан кийин көптөгөн түрмөлөрдү толтургандар ата-энеси жок балдар болот. Көптөгөн сойку болуп кеткендер кыздар болот. Ата-энеси жок кыздар болот. Буларга басым берип, буларга тарбияны туура бере турган кайрымдуулук фонддор эмес, же чет элден келген жардамчы фонддор эмес, биз болушубуз керек урматтуу мекендешим. Себеби өзүбүздү салып коет дагы, согушта көлөкөдө карап турат, мына бири-бирин өлтүрүп атат деп. Неге? Эгер биз мектепти салбасак, түрмөнү салышыбызга туура келет да. Мектеп толбосо балдар менен түрмө толот бандиттер менен. Ооба, урматтуу мекендешим, бизнестен кийин эле, бизнесте эле ар кандай товарлар, ар кандай илимий техника нерселер, кандай нерсе болбосун өздөрүнүкүн киргизишке, өздөрүнүкүн беришке аракет кылат. Буларда улуттара бири-бирине карата кызганыч да өтө кызык. Мисалы үчүн Сицилиядан чыккан мафиозолордун ичине ошол учурдагы военныйлер кире алган эмес. Неге? Себеби алар улутташын гана кабыл алгандыгы үчүн
bir канча жылга чейин кире албай жүрүшкөн. Атайын разведчиктер, атайын тыңчылар. Мафияны жок кылыш керек, бирок анын ичине кириш керек да. Кимиси кандай болду? Билиш керек. Бирок алар киргизген эмес, себеби өзүнүн улутуна өтө кызганычтуу. Булар дагы өтө кызганычтуу келет. Булар дагы өтө кызганычтуу. Өзүнүкүн бербейт, өздөрүнүкүн гана арнайт да. Үчүнчү аракет кылып нерсе согуш. Себеби эң биринчи маселеси буларда жер жок да. Жер жок, мекени жок. Ошондуктан эң биринчи ушул айтып келген маселелер дагы, урматтуу мекендешим, согушка чейинки тепкичтер болчу да. Илимди эмнеге алат? Илимдүү, билимдүү болуш үчүн. Бизнес эмнеге кылат? Акчалуу болуш үчүн. Акчалуу болду, илим билим толду. Эми урушчу караш керек. Өзүнө мекен жер табыш үчүн согуш чыгарат өтө келтирип. Анда дагы өздөрү катышпайт, өздөрү бул жакта көлөкөдө карап турат. Ал жерге акча тигет, бул жерге акча тигет. Анан ар жерден чет элден келгендерди атайын журналисттер, башкалар, блогерлер аркылуу акчаларды төгүп чакырып алып, ал жерде өзүнүкүлөргө салып, уруштуруп, бири-бирини кырдырып, ошол жерге ээ чыгыш да. Жер каса болду аларга, аларда ким өлдү, ким тирүү калды айырмасы жок. Тескерисинче алар жыргашат, күлүшөт. Бири-бирин кырдырып коюп, бири-бирин өлтүрөтүп коюп. Согуш экен, урматтуу мекендешим. Биз bir окуя бар ушу бизнес тууралуу. Bir еврейдин мусулман кошунасы бар экен. Мусулман кошунасы кедей жашайт. Бул кишине өзгө жетерлүү экен. Мусулманга карата өзүнө жетерлүү экен. Мусулман күндөрдөн бүкүн кыйналып, жүгүн ташый албай, башка кыла албай, еврейдин алдына эшегин сурап келет экен. Эй, кошунам, эшегиңди берип тур, иштетип алайын. Баягы еврей эшегин алып чыгып берет экен. Мусулман эшекти иштетип жатып, эшек өлүп калат. Келип еврейге тыкылдатып эшигин, кечиресиз, кошуна ушундай болуп калды, эшегиңиз өлүп калды. Анда $100 бер мага, эшегимдин басы $100 эле дейт. Менин акчам жок, азыр эмес, кийинчерээк берейин, андай мындай көйгөй маселем көп, проблемаларын айтканды баштайт мусулман. Еврей карап туруп, анда эшектин өлүгүн алып келип бер. Өлүктү не кыласың? Ал жака сен киришпе, эшектин өлүгүн алып келип бер мага. Эшектин өлүгүн алып келип берет. Bir канча айдан кийин еврейге карап баягы мусулман жолугуп, неме, кошуна не болду? Баягы өлүк эшек не кылдыңыз десе, $100 эшекти $998, $2 кем $1000 кылдым дейт. Кандай кылып кылдыңыз? Өлүк эшекти дагы бирөө алдыбы десе, жок. Лотереяга койдум эшекти. Лотерея уюштурган болсоңуз, өлүк эшекти эч ким узучу кубадыбы? Уруш жаңжал болгон жокпу десе, жок, мен эшектин өлүк экендигин эч кимге айткан жокмун, билдирген жокмун. $2 500 билет саттым, $1000 болду. $1000 иштедим. Эч ким кебеди, урушпады, узучу кылбадыбы десе, албетте утуп алган эшекти утуп алган бир адам келди. Бир мусулман келди. Лотереяны мусулмандар ойноп атат да бүгүн. Мусулман келди бирөөсү. Бирок ага $2 берип койдум узучу кылгандыгы үчүн. Өзүмө $998 калды дейт да. Арама далга карабастан, арамдын напору күчтүү болот. Ошондуктан алар кайсыл жерден болбосун акчага аракет кылышат да. Бир түн култу ачып кой, акчалар эсепсиз келишти баштайт. Неге? Ал жер бузуку жер, шайтангана, жинкана. Ошондуктан ал жерде бардык нерсе бар. Арагы да, арамы да, пивосу да, виносу да, вирусу да, жини да, шайтаны да бардык ошол жерде. Арамдан акча өтө тез келет. Бирок тез кетип калышы да мүмкүн. Дүйнө жүзүндө урматтуу мекендештерим илимге аракет кылгандыктан булар Нобель сыйлыгын дагы өтө көп алышкан. 20%. Нобель сыйлыгынын 20%ын ушул еврейлер алышат. Неге? Илимге басым жасагандыгы үчүн булар өтө көп Нобель сыйлыгын алышат да. Эйнштейн дагы урматтуу мекендешим еврейлерден болгон. Бул илимий ачылыштарды өтө көп кылган, физикага да өтө көп салымын кошкон. Бир жөнөкөй эле мисалдардан баягы Эйнштейнди билесиздер, тилин чыгарып турган сүрөтү өтө таанымал. Бул неден келип чыккан? 72 жашын тосуп жатканда университетте
ага фотограф келип, сүрөтчү келип туруп, мага бир илимий адамдын көргөзмөсүн көрсөтүп өзүңүздө бериңизчи дейт да. Анан баягы энişейин тилин чыгарат. Биринчи сүрөт албетте чоңураак башкачараак болгон, кийин өзгөргөн. Бирок ошонун калганы да бул. Илимдин немесин көрсөт дегенде, себеби бул ар дайым кайгыда, ар дайым ойлонууда, өзүн бир сыгылып жашоодон тоюп кеткен адамдай жүргөн да, ошондуктан тилин чыгарган. Эң көп ооруларды өзүнөн кийин балдарына вирустарды өткөзө турган дагы еврейлер болуп эсептелет. Еврейдин кызы еврейге үйлөнөт. Еврейдин баласы еврейдин кызына үйлөнөт. Булар улутара өзү кызганчаак. Ушул жерде кыстырма айтпасам болбойт. Мисал үчүн биз урматтуу мекендешим жаштыгыбыздан биринчи байлана турган нерсебиз дин болуш керек. Раббым Аллах деп чоңоюшубуз керек да. Мен азыр бунун жыйынтыгын айтам. Экинчи байлана турган нерсебиз бул урматтуу мекендешим мекенибиз болуш керек. Мекен болуш керек. Үчүнчүсү урматтуу мекендешим ааламдашуу дооруда сиз ишенген, балким сиз машинага ишенесиз, балким сиз акчага ишенесиз, өзүңүз бизнес. Үчүнчүсү өзүңүздүкү. Эмнеге айтып жатам? Мисал үчүн бир кыргыздын кызы бар. Кыргыздын кызын орус тилин үйрөндү, англисчени үйрөндү, башка жерге барды, переводчик болуп иштешти баштады, анан бир немис менен таанышып калды. Кыргыздын кызы немиске тийип кетти. Неге? Биринчи кезекте байлык турат. Ал бай себеби, калымды $1000 жөн эле берип атат, $5000 жөн эле берип атат. Анан берет да кызын. Жөн эле берип коет. Кыргыздын кызы немиске кетти. Биринчиден, нени жоготту? Динин жоготту, урматтуу мекендешим. Динин жоготту. Кыз бала кетти ал, немиске кетти. Немис ал кандай динде? Биринчи динин жоготту. Экинчиси мекенин жоготту, урматтуу мекендешим. Эми анын баласы кандай бала болот? Анын баласы эмне үчүн жашайт? Мисал үчүн биз мекенди сактайбыз, динди сактайбыз, мекенди өнүктүрүп, эң ыймандуу адамдарды тарбиялайбыз деп, мекен эл жер үчүн кызмат кылабыз деп, керек болсо жаныбызды Кыргызстан үчүн беребиз деп чоңоебуз да. Алар ким үчүн чоңоет? Апасы Кыргызстандан келген, динин жоготкон бир аял. Атасы бул жактагы, көрдүңүздөрбү, эмнеге алып келип атам сөздү. Ал бала жаштыгынан бир нерсеге байланып, бир нерсе үчүн жанын бергидей болуп чоңоюш керек да. Ошолордун биринчиси Раббым Аллах, экинчиси мекен үчүн болуш керек. Фаластинадагы болуп жаткан окуяларга байланыштуу биз байкот кылышыбыз керекпи? Байкотту мен төрөлгөндө эле баштагам, алардын товарларын, анын нерсесин жебейм. Алардын нерсесин ичпейм, кийбейм. Жана ошону сөздөрдү башкаларга да айтып келгенмин. Ичпеш керек, жебеш керек. Кола пепси ичкен эмесмин мен, ичпеймин дагы. Бул бутылкада бири-бирин чакырып келе берет. Бири иштеген нерсе бири-бирин чакырып тарта берет. Кээ бирөөлөргө айтсаң ошондой деп, ташта бул кафырлардыкы, мусулмандардын акчасына өлтүрөт буларды, жок кылат десе, азыр бардык нерсе ушул еврейлердики болуп калбадыбы? Аны жесек, аны ичсең жакшы да, анда биз башка нени жешибиз керек? Башка нени кийишибиз керек? Жашаштын кереги жокко деп айткан кээ бир адамдар бар. Ал мусулман, ал кыргыз, ошондой айтып атат сөздөрдү. Ал намыстын жоголгонунун белгиси, урматтуу мекендешим. Азыр Кудайыма шүгүр, кыргыз ресторан толуп атат, кыргыз чайканасы толуп атат. Кыргыздын чыгарган швейканалары көп. Мага кел, мен ар бир көчөдөн таап берем кыргыздын нерсесин. Иче турган сууларгача кыргыздар коюп койгон тизип. Мына кыргыздыкын ал, кыргыздыкын ич, кыргыздыкын ки деп. Алар жаштыгыбыздан аң сезимибизге рекламалар аркылуу, жаныбыздагы чөйрөбүз аркылуу башыбызга сиңдиргендиги үчүн, урматтуу мекендешим, алардын товарларынан арылышыбыз кыйын. Мисал үчүн Coca-Cola жакында 3-4 жыл мурда бир рекламалар чыгарган, билсеңиздер, Айгүл это для тебя. Нурбек бул сен үчүн. Бул Канышай үчүн. Бул Айгүл үчүн деп туруп, ар кандай нерселерди аттарын жазып туруп Coca-Cola'да сен үчүн деп чыгарышты да. Өзү Coca-Cola зыян суу болуп атса, анан аны алдың. Эң жакын досуң Нурбек болсо, Нурбекке алып барып Coca-Cola'ны бердиң да, тезирээк өлгүн деп туруп берип атасың. Бул калуу тилек болобу же жокпу? Жаштыгыбыздан Coca-Cola'ны сиңдирип коюшкан. Жаңы жылды эмне үчүн эң жакшы кылып тосушат булар? Неге жаңы жылды дүйнөлүк масштабта өткөзгөнгө аракет кылышат? Ошого жараша кинолорду иштешет. Кинолорду ичинде Coca-Cola'ны реклама кылышат. Неге?
жаңы жыл менен Кока-Коланы bir байлап коюшкан. Сиз урматтуу мекендешим жаштыгыңыздан жаңы жыл, Аяз ата, Кока-Кола үчөө bir нерсе экендигин көрө берип, жаңы жылсыз Coca-Cola өтпөйт деген ишеничке келип калгансыз. Сизди жаштыгыңыздан ошо нерсеге даярдап коюшкан да булар. Жаштыгыңыздан ошо нерсени сиңиришкен башыңызга. Мисал үчүн Pepsi'ни Messi реклама кылат, Lay'сты Messi реклама кылат. Бул еврейлердин товарлары мисал үчүн. Ким реклама кылып атканына карашыбыз керек да. Урматтуу мекендешим, биз аракет кылбасак эч ким бизге келип жардам бербейт. Байкот кылышыбыз керек. Эң акыркы жардамыбыз дуа болуш керек аларга. Фаластиндеги мусулман бир туугандарыбызга. Бул Фаластинадагы окуялар урматтуу мекендешим, негизи буга чейин дагы болуп келген, азыркысы өтө күчтүү болгонуна байланыштуу дүйнөгө тарап кетти. Буга чейин дагы Орозо айында, Рамазан болгонуна карабастан ар кандай жардууларды кылышып келишкен, мисал үчүн жылып көптөгөн жерлерди ээлеп алды да. Бирок урматтуу мекендешим, биз баары жеңебиз, аларды кууп чыгабыз. Буга атайын далилденген рываяттар бар. Биз анык түрдө аларды кууп чыгабыз. Алар дүйнө жүзүнө зулумдук кылышат, ар кандай жамандыктар кылышат, биз баары аларды жеңебиз. Иншалла жеңиш биз менен. Зулум кылган адам эч качан бир жакшылык көрбөйт. Зулумкор зулумун чекмейинче, өзү кылган нерсесин кайра башында көрмөйүнчө өлбөйт дейт. Ошондуктан бирөөгө тың дедириштен мурда ойлоп кой, эртең доңк деп башыңа жеп калышың мүмкүн. Бирөөнү алдап, товарын алыштан мурда ойлоп көр, эртең кайтып келет сага. Бирөө 20 жыл, 18 жылдан бери көзүн карегендей кылып чоңойткон кызын эч кимге бербестен, эч кимден кызганып чоңойткон кызын сен алдап туруп, өзүңдүн орам кумар жолуңда пайдалансаң, бул нерсе сөзсүз түрдө кайтат. Сен ойлобо, жеңип чыгып кетем деп. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, сөзүнүн кыска нускасы, сухбет дагы өтө чоңоюп кетти. Бул жерде биздин жардамыбыз эң аз дегенде дуа болуш керек. Кайра сабакка кайтабыз эми. Урматтуу мекендештерим, яхудейлердин тарыхына карай турган болсок дагы эч кайсы өлкөдө, эч кайсы жерде туруктуу тура алган эмес булар. Арам ойлору менен, идеологиялары менен, бузук ойлору менен ар дайым адамдарга коюн котурташы менен зыян бергендиги үчүн эч кайсы эл эч качан аларды туруктуу бир жерде тургузган эмес. Аллах Таала кудуреттүү зат, бардык нерсеге. Аллахка бол деген нерсени өзү жетиштүү. Бол деген сөз бизге мисал болгондугу үчүн гана мисал катары келтирилет да. Бул болсо бол деген сөзгө дагы муктаж эмес Аллах Таала. Адам алейхиссаламды атасыз, энесиз бул дүйнөгө жараткан Аллах Таала. Адам атабызды атасыз, энесиз жараткан. Аллах Таала кудуреттүү бардык нерсеге. Бул жашоодо болуп жаткан окуяларга карасаңыз, кудуреттүү Аллахтын мээримдүү жана боорукер экендигин эч кандай шек күмөнсүз көрө аласыз да. Иса алейхиссаламды атасыз Мариям энебизге бүтүргөн курсагына. Иса алейхиссалам атасыз. Буларды карасаңыз, урматтуу мекендешим, тарыхта яхудилер Мариям энебизге эмне дешти? Иса алейхиссаламды алып келген учурда сен урпагың, улутуң эч качан кылбаган ишти кылдың деп туруп доомат кылышпады беле? Ошондой доомат ишти кылбадыбы тарыхта? Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ар кандай доомат иштерди кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга койнундагы котур таш менен мусулман эместер ар дайым зыян беришип, жада калса пайгамбарыбыздын аялдары жактан, сол жактан дагы келишти баштаган. Ошо Айша энебизге дагы ар кандай иштерди доомат кылып коюшкан учурда, сол жагынан келишип доомат кылган учурда Аллах Таала Айша энебизди актап койгон эч агылы. Бирок ошол учурда анын дагы сөздөрүн туура эмес уккан адамдар ага ишенип арасаттагы маселе болуп калган да бул. Бирок урматтуу мекендешим, биз мусулмандар карасаңыз, биз мусулмандарды эч чак эле биз ак дилдер адамдарбыз да. Эч бир зыяныбыз жок адамдарбыз. Иса алейхиссалам, Иса пайгамбарды Мариям энебиз атасыз дүйнөгө келтиргенде Аллахтын можизасы, Аллах жараткан пайгамбары, Аллахтын пайгамбары деп биз ишендик. Мариям энебизди биз актадык. Биз ага ишенебиз. Мариям энебиз таза. Анын эч кандай жаман иши жок. Ал эми Иса
Яхудилер жана башкалар Мариям энебиз тууралуу эмне дешти? Тарых өзү күбө буга. Биз атасыз болуп туруп Мариям энебиз уулу төрөгөндө биз аны актадык. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыгып Айша энебиз балалуу болбой калганда аларга мусулман эместер ар кандай дооматташтарды айтышты. Ал эми асмандардан бийикте турган Аллах Таала ал экөөнү тең актап койгон, урматтуу мекендешим. Имам Бакылани деген улуу алым башка өлкөгө элчи катары барат да. Элчи олаrak баргандан кийин ал жерде бир падышасы өтө урматтап сыйлап Имам Бакыланийни бир чоң чогулушка алып барат. Чоң чогулушта эми ар кандай улуу бар адамдар жүрөт, ошол өлкөнүн адамдары. Анан өзүбүздүн бир сыйлуу адамыбыз менен тааныштырайын сизди деп Имам Бакыланийге биздин улуу жол башчыбыз, мындайча айтканда поп, христиандардын чиркөөлөрдүн башчысы, биздин попубуз Патрик сизди деп алып келет Патриктин алдыга. Билесиздер, христиандар жол башчылары, баягы христиан чиркөөлдө тургандары, молдокелери үйлөнбөйт, семья курбайт, бала чака деген нерсе аларда болбойт да. Өмүрүн ошол нерсеге арнайт, үйлөнбөйт дагы, кыз болсо турмушка дагы чыкпайт ошол медресе сыяктуу жерлериндеги аялдар, эркектери. Эми Патрик менен тааныштырган учурда Имам Бакылани, мусулмандардын алымы, Имам Бакылани Патрикке карап туруп, сиз кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы, бала чакаңыз жакшыбы, аялыңыз жакшыбы, үй бүлөңүз жакшыбы деп сурайт да. Ошондо поп дагы титиреп, Патрик дагы эмнеде утасың дейт да. Бул жакта падыша дагы Имам Бакылани, сиз эмнеде утасыз? Аддиңизди билиң, кадырыңызды билиң, ордуңузду билиң. Биздин жол башчыбызга эмне сөздөрдү айтып атасыз, акырат сөздөрдү. Бул биздин жол башчыбыз болсо, биздин мындайча айтканда имамыбыз болсо, түшүнүктүү тилде. Жол башчыбыз болсо, бул мындай сиз айткан ыплас нерселерден таза, бала чака, аял деген нерсе бунда жок дейт да. Ошол учурда бул Имам Бакыланинин жообун карасаңыз, силер христиандар, насранийлер, силерге мен таң каламын. Ушул арзыбаган бир жол башчыңарга үй бүлө, бала чака деген нерселерди арам кыласыңар дагы болбойт. Бул арам иштер, бул биздин жол башчыбызга болбойт дейсиңер дагы, ушул маселени өзүңөрдүн кудайыңарга багыштап коесуңар. Алар демек айтышат го, Иса Аллах Кудайдын баласы деп. Иса Кудайдын баласы деп айтат. Ал эми бул жерде өзүнүн жол башчысына ыра көрбөгөн нерсени Кудайга ыра көрүп коюп атасыңар. Бул күлкүмүштүү нерсе эмеспи? Деп Имам Бакылани карайт да аларга. Бардыгы айран таң калат да. Падыша дагы бул сөзгө эмне деп жооп бересиз дегенде, баягы Патрик дагы унчукпай калат. Эмне сыйлык болсо сыйлыгын бериңиз, бул Имам Бакылани тезирээк өзүнүн өлкөсүнө жибериңиз, болбосо биздин бардык сырларыбызды ачып коет дейт да. Насранилердин попу, чиркөө башчысы. Демек тарыхта карасак, урматтуу мекендешим, мусулман дини, ислам дини акыйкат дини экендиги, ачык дин экендиги, ар дайым ак көңүлдүүлүк менен мусулмандар ар дайым бирлөргө жакшылык каалагандыгы ачык айкын белгиленген. Бирөөлөр өлөт, өлгөндөн кийин дагы артта калгандарга жакшылык каалайт. Мусулман адам ар дайым башкаларга жакшылык каалайт, жамандыкты эмес. Азыркы болуп жаткан иштерге байланыштуу Палестина окуясы, ага дуа менен, гуманитардык жардам менен жана көптөгөн кыймыл аракеттерибиз менен жардам берип жатабыз. Ошол эле учурда ар бир үммөт катары, ар бир мекендин атаулуу катары мен Кыргызстаным үчүн, дүйнө үммөтү үчүн эмне кылам деген суроо пайда болот ар бир эркекте. Мен эркекмин дегендин баарынын жүрөгүндө эл жерим үчүн, Кыргызстан үчүн, бүткүл үммөт үчүн, мусулмандар үчүн эмне кылам деген суроо пайда болот. Сен биринчи кадамдан башта. Биринчи кадамды эптей албаган, биринчи тепкичти баса албаган адам эч качан жогорку тепкичтерге чыга албайт. Бүгүн жөнөкөй коладан, пепсиден башкадан бойкот деген нерседен нафсыңды тыя албай жатсаң, эртең чоң нерселерди үмүт кылбай эле кой. Өзгөчө абалда мусулман эместерди колдобошубуз керек. Алардын руханияты болсун, техникасы болсун, бизнеси болсун, кайсыл жаатта болбосун, аларга жардам бербешибиз керек. Сиз билиңиз, акча эң күчтүү курал. Акчаны автоматта элестетип алыңыз сиз. Ал өтө күчтүү курал. Тийген жерин жок кылат. Сиздин колуңузда акча менен базарга барат экенсиз,
ал жөнөкөй нерсе алып кеткен жоксуз сиз. Биринчи ошол негизги маселелерден кээ бирөөлөрүн айтайын. Сиз урматтуу мекендешим бойкот маселесинде биринчи барып кыла турган, ала турган нерсеңиз, мисалы магазин деп коелу, биринчи динине караңыз. Себеби диндеги магазинчи диниге караш керек да. Ал балким эч нерсени карабаган, чочконун этин да ала берген, товар магазинине кое берген, балким ошол прашкилерин да өзү бышырат, кандай кол менен бышырат, кандай нерселерди кылат. Мисалы азыр кофелер, кофейнилерде кофе алып кел деп официантты урушуп кое турган болсоң, баягы кофесине көк чыксын деп түкүрүп коет экен да. Ошондой болот экен. Ошондой нерселер болбосун деп баягы тамак кошкондо тамак повар менен урушуп кете турган болсоң, повар дагы бирдекелерди кошуп түкүрүп ар нерсе кылат экен. Экөөбүз чайканага ар дайым кирип, официант уруша берет экен да. Анан бир күн официанттан кечирим сурайлып кой элем, ар дайым биз урушабыз жок дебей, үн чыкпастан тескерисинче биздин айтканыбызды кылат, кечирим сурап коелу, бүгүн эми көңүлүгө тийдик деп, кечирип коюңуз официант, мындан кийин кайталанбайт, кечирим сурайбыз сизден десе, баягы дагы карап туруп, кечирдим. Болду, кечирдим сиздерди. Мындан кийин сиздердин чайыңыздарга түкүрбөймүн дейт экен да. Ошого чейин түкүрүп жүрө бериптир да. Ошого биринчи динине карашыңыз керек. Ким? Сатуучу ким? Кандай магазин негизи кимге караштуу? Мусулманбы, христианбы, кимге кетип атат акчасы башкасы, динине карашыңыз керек. Ал эми экинчиси урматтуу мекендешим, эркекпи же аялбы? Сиз барып жаткан магазин же супермаркет кандай болбосун, эркек сатуучубу же аял сатуучу? Эркек сатуучуга көбүрөөк барышыңыз керек. Бүгүн жаш кыздар коп болгон, кыздарга азгырылып, кыздарга кетип калат көп эркектер. Көптөгөн нерселерди сунуштаса, бир нерсени алам деп келет, кыз бала эми өзүнүн эркелигиге салып, кыздык методикасыга салып, мындай сөздөрдү айткан учурда баягы бала эрип, көп нерсени алып койгонун өзү дагы билбей калат да. Маркетологдор өзү жакшы билет өздөрү. Аял кишинин көбүрөөк коюшат рекламаларга, башкаларга. Баягы машиналарды сырттарына коюп, мени бир минип көрбөйсүнбү дейт да, жылаңач кыздын рекламасын коюп, машина үстүнө, мени бир минип көрбөйсүнбү дейт. Баягы карап турган адам дагы ойлонуп калат да, кайсы бирин миниш керек деп. Ошондой маселелерде урматтуу мекендешим, аял кишиден абайла дейт да. Аял кишиден абайла. Азыр карасаң 10-9 аял киши сатуучу, аял киши базарда отура турган болуп калды. Качан сиз эркектерге маани берип, эркектердин иши жүрүшү баштап, эркектерге адамдар көбүрөөк келишти баштаган учурда бүгүн эркектердин дагы кийимдерин, ич кийимдерин жада калса аял киши сатып отурат да, бул уят нерсе албетте. Эт, качан кыргыздын аялдары эт сатчу эле, эт кесип. Ушул багытта ойлонушубуз керек. Эркек кишинин иши жүрүшкөнү сайын аял чыныгы аярлуу экендигин, үйдө орду экендигин, ал жөнөкөй маселе эмес, адам тарбия кылыш керек экендигин түшүнүп, үйгө келип олтуруп, үйдөгү эркекти базарга чыгарат да. Эркек кишинин иши жүрүшкөн учурда, бүгүн тескери болуп калды. Күйөөсүн үйгө отургузуп коюп, өзү соода кылып жүрөт. Ошондуктан сатуучуга караңыз. Сатуучу эркекпи, аялбы? Эркектен алганга аракет кылыңыз. Ал эми үчүнчүдөн урматтуу мекендешим, үчүнчүдөн сиз багыттап, үчүнчү билип кирип эң туура аныктай турган нерсеңиз адалбы же арамбы? Кандай товар болбосун, адалбы же арамбы? Качестводан дагы, сиз билген акчасынан дагы, бардыгыдан мурда адалбы же арамбы, ошону карашыңыз керек да. Ошол негизги маселелерден урматтуу мекендешим. Мындай байкасаңыз, базарда толуп жатат адал нерсе. 1000 адал болсо, 1001-инчиси арам да, арак мисалы үчүн арам. Калган көп нерселер адал. Бирок ошончо адал нерсе турса, адалдан аралап барып, арамды аракты ичип, таап ичкендер жок эмес да. Адал нерсе өтө көп. Булгону адалга көнүкүш керек. Ал эми урматтуу мекендешим, 4-дөн маани бере турган Кыргызстандын товарын, Кыргызстандын өндүрүшүн алышыңыз керек. Кыргызстандын товарын алса, кыргыз бизнесмендер өнүгөт, кыргыз соодагерлер өнүгөт, өсөт, кыргызга жардам берет, кыргыздын жок дегенде бир баласы чоңойот да, тарбиялат. Кыргыз жардам берет, кыргыз садик салат, кыргыз мектеп салат, Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошосуз да. Кыргызга жардам берет. Мисалы үчүн кыргыз өнүксө, кийин барып Россияга немелерди салат, филиалдарын салат, Туркияга салат, Америкага салат, ошентип чоңоюп ишин Кыргызстандын өнүгүшүнө сарптайт да акчасын.
кыргыз колдош керек. Мисалы үчүн карасаңыз, Globus, мисалы үчүн Достор маркеттер, Бишкектеги Достор маркети неге өнүгүп кетип атат баттык менен? Себеби ал Globus'a караштуу. Globus Народный, Достор үчөө бир компания, асты орустарга тиешелүү. А мына Бишкек парк, Вефа, Бетта Сторис булар түрктөргө караштуу. Мисалы үчүн да. А мына Фрунзе Азия болду өзгөрдү, азыр Бабановго өттү. Мурда Фрунзе башка бирөөнүкү болчу. Ошондой урматтуу мекендеш, биз кирип аткан магазин кимге караштуу, каяка барып такалат, эмне болуп, ошол нерселерге маани беришиңиз керек. Сыртка келип атабы миллиарддаган акчалар, же Кыргызстандын өзүнө калып атабы, ошого маани беришиңиз керек сиз. Ошол өнүгүп атабыз эмес, көптөгөн кафе, ресторан бардыгы сырттан келип салган адамдар. Орустар, түрктөр, башкалар макул мусулман болсо, бирок мусулман эмесчи. Канчасы көп. Кыргызстандын өндүрүшүн колдошубуз керек экен, 4-чү урматтуу мекендешим. 5-чиси, эгерде Кыргызстандын товары жок болсо, Кудайыма шүгүр, Кыргызстандыкы жетерлүү азыр, кийим-кечеде болсун, тамак-ашта болсун бардыгында. Бирок таппай калган тагдырыңызда, анда кошуна өзүбүздүн кыргыз, мусулман кошуна өлкөлөрүбүз бар. Ошолордун өндүрүшүн колдошубуз керек экен. Түркия болобу, Казакстан болобу, өзүбүздүн өндүрүшүбүздү, чоң державалардын астында турган, кысымда турган өлкөлөр бар, мисалы үчүн мусулман өлкөлөр, ошолордун товарларын алышыбыз керек, аларга жардам беришибиз керек. Элестетсеңиз, урматтуу мекендешим, 1 миллиард 750 миллион мусулман болуп калдык да дүйнөдө. Барып 2 миллиардка жетебиз. 2 миллиард деген не деген адам да? Эгерде биз бойкотту күчтүү коюп, buncha адам ошолордун товарынан тыюу салынса, ар бир соодагер келип алдыбызга башкача салам берет. Ар ким келип өзгөчө салам берет. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, коңшу өлкөлөрдүкүн алышыбыз керек экен 5-чиден. Кошунаң бай болсо, бир күн сен дагы бай болосуң дейт го. Ал эми, урматтуу мекендешим, 6-чыдан арак, насыбай саткан, сигарет саткан, ушундай арам нерселерди саткан дүкөндөргө кирбей коюу жолу менен алардын жабылышына себепчи болобуз. Ал жерге шерик болуп кирип жөн эле отуруу, жок, алардын нерселердин кереги жок. Аларга салым кошкон болобуз да биз. Аларга кирбей коюу менен алардын жабылышына себеп болобуз. Алкогол сатылган магазиндерге кирбей эле кой. Арак сатабы, алкогол сатабы, жок кой. Аракты кармап берет, андан сенин сууңду кармап берет да. Кол башка иштерди да кылып атат. Ошондой нерселерге маани беришибиз керек. Ал эми 7-чиден, урматтуу мекендешим, адам жүзүндө эле караганда билинет го. Балким ошол магазиндин артынан сүткордук кылып аткандыр, элдерге процентке акча берип аткандыр ал адам. Зекет, садака береби, не иштерди кылып атат. Ошол нерселерге дагы эгер мүмкүнчүлүк болсо маани бериш керек. Эми барып магазиниңизден сиз зекет бересизби деп сураш деген эмес. Болгон адам байкалат, кылып аткан иштери дагы байкалат. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, биз бойкотту күчтүү коюшубуз керек. Ар бир мекенчил, мекенди сүйөм деген адамда суроо пайда болот. Мен мекенге кантип кызмат кылам, үммөткө, мусулмандарга кантип кызмат кылам деген. Бүгүн жеке нафсыңды тийиштен башта. Ошол Coca-Cola, ошол Fanta, сен билген Sprite болсун. Бүт еврейлердики, ушуларды изилде. Кайсы товарлар кимге кетет, кайсыл кафе, сен кирип аткан кафенин түшүмү кайга кетет. Үзчетет. Кара, аңды байка. Жөн эле жүрө бербе. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, Бану Надир уруусу болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда Бану Надир уруусунун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келишим түзүп, бирок Бану Надир уруусу келишимди бузушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен келип, көп чептин үстүнө чыгып алышып, алар өздөрүн туткурбай жаткан учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экономикалык жактан өтө күчтүү бир сабакты берип койгон да бизге. Бойкот маселесинде. Пайгамбарыбыз чепке киришти үмүт кылбайт. Жок, тескерисинче чептин сыртында турган аларга Бану Надир уруусуна тиешелүү болгон курма, пальма дарактарын кыйгыла өрттөгүлө дейт. Өртөлүп жаткан учурда эми булардын бардык тиричилиги, иштери ошол курма дарагы бактарына байланыштуу болгон Бану Надирдин уруусунун негизги кирешеси ошолор болчу. Ошолорду сатып башкаларга соодасын, ишин, бардык экономикасын, ишин жүргүзчү да. Пайгамбарыбыз ошентип күйгүзүп
дарактарды кыйшытып баштаган учурда баягылар өздөрүнөн да кымбат болгон токойлору, курмабактары күйүп жаткан учурда арттары чыдабастан элчилерди жиберип, биздин жаныбыз соо чыгышка уруксат бергиле, биз жөн эле чыгып кетели деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи алардын жанын аман сактап жөн эле чыгарып коет да. Келишимди бузганына карабастан. Кечирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи салам. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Учурунда еврей болсун, Америка болсун, ал Израиль болсун, ал капыр болсун, ким болбосун, мусулман эместер мусулмандарга карата өздөрүнүн огородунда, өздөрүнүн коросунда ар нерселерди иштеп чыгарып, ар техникасын болсун, мөмө дарактарын болсун, эмнесин болбосун, Бану Надирдин мисалында экономикасын, бизнесин, саясатын бардык жерин көтөрүп жатканда мусулмандарга сатып товарларын. Бану Надир сатты го курма дарактарын. Курмаларын сатып ошентип экономикасын көтөргөн. Ошол сыяктуу көтөрүп жаткан учурда пайгамбарыбыз не кылды? Күчтүү сабакты берип койду. Ошол учурда алардын өздөрүнүн эле коргонунда дарактары өсчү. А бүгүн ар бир мусулмандын үйүндө өсүп калды да, алардын дарактары, капырлардын, еврейлердин дарактары, Американын дарактары өсүп калды. Ал не? Ал кийген кийимде болсун, жеген тамакта болсун, колдонгон техникада болсун, кайсыл жаатта болбосун, кирип келип атат алар. Мурда өздөрүнүн коросуна бир нерселерди эгип мусулмандарды сатып, өздөрү пайда көрсө, бүгүн ар бир үйгө киргизип калды товарларын. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, диниңден алыстаба. Чыныгы адеп ахлактын ээси бол. Чыныгы имандуу адам күчтүү байкотчу болот. Ооба, сен байгыларга тең элбе. Азыр мен мисалы ушул нерселерди айтсам, кээ бирөөлөр айтат, эми бир нерсе жебей коюш керекпи? Эми магазинге барып зекет бересиз, бербейсиз деп сатуучудан сураш керекпи? Мусулмансың, мусулман эмессиңби деп сураш керекпи? Жок, адам издесе бардык нерсени кылат. Издесе бардык нерсени табат. Нафсыңа жаккан нерселерге, бардык нерсеге жол издейсиң го. Бир кылмыш кылып койсоң, күнөө кылып койсоң, кандай эле мындай эле деп жол издейсиң. Ошол сыяктуу жол издесең, буга дагы жол табасың. Кылам деген адам жол табат, кылбайм деген жол табат. Жашаштын кереги жок да, эми бардык нерсени эле тыюу сала бересиңер, башка сөздөрдү айтат да. Бул чыныгы патриот мусулмандарга арналган. Оңоломун деген мусулмандарга арналган сөздөрдөн. Керегин аласың. Ошондой экен, урматтуу мекендештер, маани берели, чыныгы патриот мусулмандардан болойлу, өзүбүздүкүн колдойлу. Кыргызстаныбыз үчүн, бүткүл үммөт үчүн, мусулмандар үчүн өзүбүздүкүн колдойлу. Ар дайым мусулмандар жакшылыкты гана ыраа көрүшкөн башкаларга, жамандыкты эмес. Буга тарыхтын өзү күбө. Тарыхта карасак, мусулмандар эч качан бирөөгө барып катылган эмес. Качан өздөрү келип катылса, өлтүрөмүн деп бакырса, ата бабам мазарын асманга чаңын сапырса. Ананы көрсөтөт эле мусулмандар. Натыйжасы кандай болушуну. Согушта дагы мусулмандар эч качан аялдарды, балдарды өлтүргөн эмес. Кичинекей кыздарды, нариселерди өлтүргөн эмес. Жада калса, ошол жердеги согуш өрөөнүндөгү дарактарга дагы өрт коюп, үйлөргө өрт коюп, от коюп, зыян берген эмес. Биздин динибиз адилеттүүлүктүн дини. Жада калса, согушса дагы ким зыян беремин десе, ошого гана жоопту берген динибиз. Бир падыша мусулмандарга ошо кантип зыян берсем экен? Мусулмандардын өнүккөнүн көрө албайт, өсүп кеткенин көрө албайт. Аларда гүлдөп, жайнап, жашнап, жашылданып, бактылуу жашаганын көрө албаган коюндагы котурдашы бар. Бул болуп өткөн окуя. Падыша мусулмандарга кантип зыян берет экенмин деп ойлонуп бир тыңчысын, агентин, разведчикин ошо мусулмандардын өлкөсүнө жиберет. Барып билип кел, көрүп кел, кандай кылып буларга кантип зыян берсек, не кылсак, эмне кыла алабыз, качан согуш ачабыз деп. Баягы тыңчысы келет дагы мусулмандардын өлкөсүндө жетер жетпестен мусулмандардын жаш балдары жааты ойноп жүргөнүн көрөт. Мусулмандардын жаш балдары жааты ойноп жүрөт. Баягы жаш балдардын алдына келет, караса жаатып бир бала бир жерге тийгизе албастан ыйлап олтурганын көрөт. Ага келет дагы: "Эй уулум, эй балам,
Неге ыйлайсың? Ыйлаганыңдын себеби неде? Мен жаа атып, 10'dun атып, 10 жаа атып, 10 октун бирөөсү тийбей калды дейт. Аткан огумдун 10'унан бирөөсү тийбей калды. Бул жакшы го, 9 тийип, бирөөсү эле тийбей калыптыр. Эмне үчүн ыйлайсың? Ушуга дагы ыйлайт экен адам деген. Жок, сиз түшүнбөдүңүз. Эгерде мен аткан 10 октун бирөөсү тийбей калса, демек бир душман өлбөй калды дегени. Ал душман менин же мен сыяктуу бир мусулманды өлтүрөт дегени. Мен ошону ойлоп, ошонун натыйжасын ойлоп, кайгырып ыйлап жатамын дейт. Мусулмандардын жаш баласынын духуна, рухуна, акылына таң калып, кайра тыңчы падышачылыкка кайра келет. Урматтуу падышам, бир жаш баланы көрдүм, мусулман мамлекетиге жете электе эле жаш балдардын ойноп жүргөнүн көрүп, деп маалыматты толук түрдө айтып берет. Баягы тыңчы болгон окуяны айтып бергенден кийин падыша карап туруп, мусулмандардын жаш балдары ушундай болсо, буларга согуш ачыштын кереги жок дейт. Арадан жылдар өтөт, бир канча жылдар өтүп, мусулмандар өзүнүн дининен алыстап, динден алыстоо, урматтуу мекендешим, өздүктөн алыстоо. Бизди дин эле кармап турат. Эгерде дин болбосо, урматтуу мекендешим, мыйзам жок жерлер бар. Закон жок жерлер бар. Эл жок, адам жок, ата-энең жок, бир туугандарың жок жерлер бар. Ал жерлерде сен кеңири күнөө кыла бересиң, айып ишти кыла бересиң. Качан динди толук түшүнүп, ар дайым Аллах мени көрүп турат деген ишеним бул жага кирген учурда, сен жамандыкта кайсыл жерде болбосун, закон барбы же жокпу, мыйзам барбы же жокпу, президент барбы же жокпу, кайсыл жерде болбосун, сен Кудайдан корккондугуң үчүн ал жаман иштерди кылбайсың. Падыша жиберди кайра. Арадан жылдар өтүп, мусулмандар өзүнүн дининен алыстап, ошол учурда баягы тыңчысын дагы жиберет. Тыңчы келет дагы падышачылыкка жетип, падышачылыктагы мусулмандардын падышачылыгындагы өзгөчө бир окуяларга, орчундуу окуяларга күбө болуп келип, сарайга жакын жетер жетпестен бир бойдок жигиттин ыйлап отурганын көрөт. Өө жигит, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне болду? Неге кайгырасың десе, баягы жигит, мен паланча агага, паланча акеге, паланчы байгеге кызыңызды бериң деп жуучу болуп ата-энемди жибердим эле. Бирок ал бербей койду дейт. Ошону ойлоп ыйлап жатам. Эми кантем? Ал байдын кызы беле, ооба байдын кызы эле. Болду ана деп, баягы тыңчы сүйүнгөн, кубанган абалда кайра падышачылыкка келип, падышам кеңири согуш ача бериң дейт. Буларды жер менен жексен кылыш өтө оңой. Буларда ички сезим, руханияты, жүрөктөн чындап коркпош деген түшүнүктөрдүн бардыгы жоголуптур. Азыр ушул нафс, калоо деген нерселер кирип калыптыр. Буларды жөн эле жок кылабыз. Ошентип мусулмандарды жер менен жексен кылып басып алат баягылар. Урматтуу мекендешим, бүгүнкү дүйнөдөгү окуяларга жаңылыктардан, башка жерлерден угуп, баары бир сиз көзүңүз түшүп жатат. Биринчиден эмне кылышыбыз керек? Негизи урматтуу мекендешим, буга чейин дагы айтып келгенбиз. Мисалы үчүн мен пепси ичпейм, ичкен эмесмин. Кока-кола ичпейм дагы. Ден соолугума зыян биринчиден. Мен өзүмдү өлтүрөт. Мен эмне үчүн өзүмдү өлтүрө турган нерсени жешим керек, ичишим керек. Урматтуу мекендешим, эгерде бир мусулман товар чыгара турган болсо, ошон барып кезекке туруп керек болсо, ошого падешка берип, ошону колдоп, ошонун товарын алышыбыз керек. Мусулман эместики ал туура эмес жерге кетиши мүмкүн. Себеби ал дин тууралуу түшүнүгү жок, Кудай деген нерсени билбейт, ал каалаган жерге сартайт, каалаган ишин кылат. Кудай деген адамдын нерсесин алсаң, ал Кудай дегендиги үчүн ал өнүгө төшөт. Кудайдан корккон жакшы адамга тамак берген үйүңдө дейт. Эгерде бир ууруга, бир же зулум кыла турган зынакор адамга тамак берип койсоң, ал тамагынын күчү менен жеген тамакты тоюп алып, өгүздөй болуп алып, же уурулук кылат, ууруга берсең, же зынакорго берсең, зына кылат дегени. Урматтуу мекендешим, кимдин ошол мусулман эмеспи? Аны колдобош керек, жебеш керек. Мусулманды колдош керек. Ошол батыш тараптарда өзүнүн соц тармагыга чыгарып,
келгиле клиенттерим, урматтууларым мени колдогула десе, баягы тизилип адамдар ошону колдош үчүн. Ар бир канчадан кофе алганда да канча кофе алып коет. Ошону колдош үчүн турат да. Неге? Түпкү өзөгү бир, дини бир. Бизчи мусулмандар, урматтуу мекендештерим. Мусулман мусулманды колдош керек. Мусулман мусулманга душман болбош керек. Эң керектүү нерсе, сиздин колуңуздан келе турган нерсе, урматтуу мекендешим, биринчи ошол товарларды алып башыңыз керек. Алып алып эмне кылып атат, эмне иштерди кылып атат. Ошолорго салым кошкондордун катарында болуп калбаңыз. Сиз берген акча менен ал не кылат? Ошондой экен, мусулман бир тууганым, эң негизги маселе алар чыгарып жаткан товарларды албашыбыз керек. Ал кандай товар болбосун. Ооба, Кудайыма шүгүр, бүгүн бизнесмендер дагы жетерлүү болуп калды. Өзүбүздө кыргыздарда дагы кыргыз ишкерлер чыгып атат. Кийим болбосун, кандай кийим болбосун, жей турган нерсе болсун, жей турган нерсесиге чейин бүт эгер табам деген адам жол табат, таппайм деген адам шылтоо табат да. Тапсаңыз бардыгын жакшысын, сапаттуусун, өзүңүзгө керектүүсүн табасыз. Жалкоолук кылбаш керек бул маселеде. Өзүңүзгө жакшысын тандап, кирип аткан магазиниңиз кимге караштуу? Инвесторлор орустарбы? Айтыштын кереги жок, атын атабай эле коеюн. Бишкектеги көптөгөн кафелер түрктөр менен орустардыкы. 90% магазиндер, чоң маркеттер, зданиялар башка өлкөдөн келген башкалардыкы. Урматтуу мекендешим, биз мусулманды колдошубуз керек. Мусулман мусулманга колдош керек. Кыргыз кыргызды колдош керек. Колдон келе турган нерсени кылышыбыз керек. Дуа кылыш колуңуздан келбейби? Албетте келет. Дуалардын дагы өзгөчөлүгү тахажжудка туруп, атайын ошол мусулман бир туугандарыбыз үчүн жалынып жалбарып дуа кылыңыз. Урматтуу мекендешим, дуада сөз дуа кылышыбыз керек. Мусулмандын куралы дуа. Ооба, сиз куралатып башка неме кыла албайсыз, бирок ушул жерде туруп алып, колуңузду жайып алып, жараткан Аллахым, менин жүрөгүмө белгисиз болгон, бирок өзүңө белгилүү болгон кандай гана иштер болуп кетип атат. Эң күчтүү саясатчылар билбеген, эң күчтүү бандиттер билбеген, киммин менмин дегендердин бардыгы билбеген, эң күчтүү сырдуу хикматтуу нерселер бардыгын сен өзүң билесиң. Неге? Себеби сен ушул нерсени өзүң пландап койгонсуң. Бардык нерсени, жашыруун нерсенин бардыгын билүүчү зат өзүңсүн. Аллахым, буларга жардам бер. Мусулмандарга жардам бер. Дуа кылышыбыз керек сөзсүз түрдө. Урматтуу мекендештерим. Ошол нерседе таанымал болгондор акырын качып унчукпастан отура бербестен, баягы артисттер жыпыр баягы блогерлерин жыпыр кыла бербестен, мусулмандар өлүп аткан учурда сен биякта жыпыр кылбастан, соц тармагың бар, башкаң бар, сени кээ бир адамдар таанып калган, аларга туура маалыматтарды бөлүш. Мекендештерим, император Веспасиандын учурунда румдуктар Куддусту куршоого алышат. Куршоого алышып, продукта болсун, эч нерсе болбосун, кандай нерсе болбосун, ичине киргизбестен, азыркы газ аймагына окшош куршоого алышат дагы, эч нерсе киргизбей коюшат. 5 айдан кийин ошол Куддусту ичиндеги еврейлер өздөрү багынып беришет. Багынгандан кийин чепти ичиндеги еврейлерге ушундай буйрукту айтышат. Бул румдуктар айтып атат. Румдуктар ушундай буйрукту айтышат. Өзүңөрдү жаныңарды аман сакташ үчүн, өзүңөрдү тирүү сактап калыш үчүн, өзүңөрдү, балдарыңарды жана аялдарыңарды өлтүргүлө деген буйрукту берет. Алдындагы ниети, келечектеги койгон максаттары, ар кандай өздөрүнүн кыялдарына берилген бул еврейлер өздөрүнүн балдарын жана аялдарын өлтүргөндөн кайтпайт. Булардын акыйдасында, урматтуу мекендешим, Кудайды биздин ата бабаларыбыз өлтүргөн деген ишенчи дагы бар. Ошондой ишеними бар буларда. Биздин ата бабаларыбыз Кудайга дагын. Эми акылдуулардан сурашып атат да булардын. Силер ушинтип жаш балдарды өлтүрүп атасыңар, аялдарды өлтүрүп атасыңар. Буну өзүңөр дагы билип турасыңар жамандыгын. Жаман эмеспи? Жооп берип каласыңар Кудайдын алдына десе, баягы акылдуусу дагы айтып атат. Биз дагы билебиз ушуну, бирок биздин
ишенимибизде, биздин акыйдабызда, биздин аталарыбыз, биздин өтүп кеткен илимдүүлөрүбүз ал Кудайды дагы уруш ачып, Кудайды дагы өлтүрүп койгонго деген маселени айтат да. Муну байкасаңыз, Кудайга карата ызы чууну салып, Кудайга карата ушундай сөздөрдү айтып аткан адам менен кантип договор түзсө болот? Кандай келишим кылыш керек? Бул дин жактан болсун, дүйнө жактан болсун, кайсыл жактан алып карабы, жөн эле адамгерчилик жактан дагы булар менен мамиле кылыштын эч бир жолу жок да. Кайсыдыр бир учурда өздөрүнүн китептеринде дагы ар кандай сөздөр жазылат. Мисалы аздар өздөрүнүн китептерде өздөрү бурмалап алган. Өздөрүнүн ыйык китептери бар, алар да өздөрү бурмалап алган. Өздөрүнө карата урматтуу мекендешим. Өз баласын, өз аялдарын өлтүргөн, булардан кандай жакшылык күтүш мүмкүн? Румдуктар, урматтуу мекендешим. Мисалы үчүн тарыхты карасак, румдуктар бир кулга бир кулду тыштап коюп, уруштуруп, ошентип өлтүрүп, ошолорду көрүп рахат алышкан. Бир жолборско бир адамды кулду салып коюп, ошентип көрүп рахат алган. Тарыхта карасак, ар кимдин ар кандай историясы бар, тарыхы бар. Булар еврейлерди урматтуу мекендешим, Кудуста аялдарын, балдарын өлтүргөндөн кийин, эркектер жалаң эркектер калгандан кийин баягы румдуктар ар кандай чүкөпкө бирдекелерди таштап, бири-бирин өлтүртүрүп, ошентип жок кылдырган еврейлерди. Румдуктарда, Византияда кайсыл жерде болбосун еврейлерди жок кылышка аракет кылган. Неге? Себеби еврейлер бузук идеяны, бузук ойду ар дайым көтөрүп жүргөн да. Мисалы үчүн Гитлер дагы эң биринчи еврейлерге карата согуш ачкан, еврейлерди жок кылган. Өздөрүнүн кээ бир элди аралап жүргөн сөздөрдөн миллион адам жакшы жашаш үчүн бир еврейди сөзсүз өлтүр деген сөздөрдөн дагы айланып жүрөт го. Бекер сөз, жөн сөз бекерден чыкпайт да, бир сөз жөндөн жөн чыгып калбайт. Феодор Херзл Абдулхамид ханга келип, сырткы карызыңызды жабабыз, ички саясий иштерди бүтүрөбүз. Бүткүл Европада, жаңылыктар жаатында, ТВда, журналда, гезитте бардыгында сизди аппак кылып, ак президент кылып, ак падыша кылып, аппак кылып көрсөтөбүз. Саясий иштериңизге жардам беребиз, бизге Палестинден жер бериңиз дейт. Бизге Палестинден жер бериң, аны дагы акчага сатып алабыз, жөн бербейсиз дейт. Ошондо Абдулхамид хан тарыхта калган бул сөздөрүн айтат. Биз бул жерлерди кан менен алдык, кан менен аласыңар дейт. Өзүнүн баасында беребиз. Кан менен алдык, кан менен аласыңар. Мен жана мен сыяктуу мусулмандар бар экен, эч качан бул жерлерден силерге бир карыжы дагы өтүп калбайт дейт да. Ошентип бар, кет, жогол деп баягын айта берет. Феодор Херзл, азыр масондорду утабыз, масондор дагы еврейлерге баш ийет. Еврейлер өздөрүнүн шайтандын уясында болгон, өздөрүнүн чогулуш боло турган жерлерине келип, фитналарды, ар кандай фасадтарды, согуш идеологияларын, ар кандай нерселерди жая турган чогулушуна келип, Феодор Херзл еврейлерге дагы отчет берет. Иш тууралуу маалымдама берет. Абдулхамид ханга бардым, көрсөтмөлөрдү айттым, акча дагы сунуштап көрдүм. Пайгамбарыбыздын мезгилинде кафырлар келип пайгамбарыбызга эгер дүйнө караса дүйнө берели, алтын күмүш алтын берели, күмүш десе күмүш берели, жетекчилик кааласа падыша кылып алайлы, бардык нерсени берели дегенде пайгамбарыбыз күндү, айды берсең дагы эки колума, мен бул максатымдан кайтпайм дейт го. Ошол маселеде бул Абдулхамид хандын да алдыга келет да. Бирок Абдулхамид хан баягыны дафол деп айда берди, жогол деди. Эми Феодор Херзл келип барып еврейлерге маалымдама берип, отчетунда бул Абдулхамид бар экен, биз алар жерден бир дагы карыч жер ала албайбыз дегенден кийин коркуп, үркүп, ошентип коркуу менен айтат да. Еврейлердин башчысы, ошол машварада отургандардын башчысы, сен корккон болсоң, ал сеники. Биз бирок жер алышыбыз керек сөзсүз түрдө. Абдулхамид жер бербесе, демек Абдулхамидди тактан түшүрүшүбүз керек деп Абдулхамидке карата өздөрүнүн арасындагы урматтуу мекендешим Эммануэл Каррасону жөнөтүшөт. Эммануэл Каррасо маалымдардан, саясий иштерге аралашып жүргөн өтө акылдуу адамдардан бири болгон. Эммануэл Каррасо ошол учурдагы иштерге аралашты баштайт. Келеді ар кандай фонддордо жакшылык иштерди кылат, жолоңдой коет, же көпүрөсүлө коет, ушул иштерди кылып көтөрүлүштү баштап элдин көзүнө көрүнүп, жаштар фонду ачат. Жаштар фондун ачып, жаштарга эми баягы айтат го, жаштар аппак лист сыяктуу, кайсыл жерге кеттик десең кете берет да, жазылбаган аппак барак сыяктуу. Кайсыл жерге жазсаң жаза бересиң да аларгачы. Ошентип аларды чакырып, ар нерселерди уюштуруп, баягы акыры бир канча даражаларга жетип, депутаттыкка чейин жетип барат. Эммануэл Каррасо ошентип жетип баргандан кийин өздөрүнө каттарын атайын, маалымдама каттарын жазып Абдулхамид ханга келет.
сизди бул түрки элдер сизди падыша катары көрбөйт деген катты жазып ошол немеге падышага алып барат. Абдулхамид хан карап окуп, эгерде менин элим түрк элдери, мусулмандар мени падыша катары көргүсү келбегенде, бул кат сен сыяктуу еврейдин колунда келбейт эле дейт да. Аны дагы чыгарат. Бирок ар кандай саясий иштерди уюштурушуп, еврейлер баары Абдулхамид ханды тактан түшүрүшөт. Маалыматтарда келет. Ушул экинчи дүйнөлүк согушка дагы кандайдыр бир даражада катышы бар. Себеби Абдулхамид ханды дагы башында ушул еврейлердин катышы менен падышачылыкка келет дагы. Абдулхамид хан өзүнчө саясий иштерди бүтүрүп, 5 жылда өзүнө келип алгандан кийин баягы еврейлерге бар жогол дей турган даражага жетет да. Болсо ошолор аркылуу кыйла күчкө келип алган болот Абдулхамид хан. Бул жерде дагы бир кыстырма бар. Экинчи дүйнөлүк согушта Гитлер эмне кылды деген маселеде ушулар турат деген жол дагы бар да. Мисалы үчүн ким сизди колдосо, мисалы үчүн баягы сөз бар го, көзү көрбөгөн адам биринчи көзү ачылып кетсе таягын ыргытат деген. Жардам берип келген Гитлерге дагы еврейлер падышачылыкка бардыга жеткизгенден кийин еврейлердин системасын оюн билген Гитлер биринчи ошолорду жок кылганга аракет кылган деген сөздөр дагы бар, жок эмес. Албетте Гитлер жаштыгынан ошо кордукту көрүп чоңойгон. Алардан системасында ою боюнча еврейлерде биринчи карыз бер, процентке акча бер, аларды кул кылыштын эң жакшы жолу, алардын ишениминде элди кул кылыш үчүн процентке акча бериш керек. Өздөрү чочкон этин жебейт, бирок чочкон этин ар дайым продукцияга кошконго аракет кылышат. Өздөрү процентке акча албайт, бирок берет. Алардын ишениминде биз таза улутпуз, калкпыз, бизден калгандар бизге улуттар, башка улуттар бизге кызматчы болуш керек деген түшүнүк, идеологиялары бар. Бүгүнкү болуп жаткан Фаластиндеги окуялар тууралуу биз мисалы жөнөкөй эле мисалдардан бизде Баткенде өрүктөр бышат, гиласи болсун, бардык шабдалы болсун бышат, ошто бизде мөбө жемиш жактары өтө өнүккөн. Өзбекстан болсун, Тажикстан жүзүмдөн, Өзбекстан ар кандай помидор, бадырын бардык мөбө жемиштерден биз фура кылып Россияга жиберебиз мисалы үчүн. Россияда заводдор, фабрикалар ошону иштеп, сок кылып, нектар кылып, дада кылып, любимый сокторду чыгарып, кайра бизге өзүбүзгө Народный Глобус ТК ошондой магазиндерге алып келип тыгат кайрадан. Ошол эле жөнөткөн мөбө жемиштер өзүбүзгө кайра айланып келет да. Ар кандай химикаттар кошулуп кайра алып келет. Мисалы үчүн кыргыз нанды чыгарды. Нанды ортосуна сарма салып жегенди үйрөндү. Аны орустар көрүп барды дагы ортосуна кичине эт менен дагы бир нерсе кошуп жешти үйрөндү. Америка аны карап туруп, ишиге салатты кошту, колбасаны кошту, бирдекени кошту, ошентип шаурма, гамбургер кылып чыгарып беришти баштады. Бир эле идея, бирок ар кимиси ар кандай жолдо чыкты да. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Бүгүн биз бойкот деп атабыз. Фаластинге эң биринчи жардамыбыз дубадан кийин эле ушу бойкот өмүр боюга деп. Бойкот бир кылымдан бери келип аткан маселе да. Биз туулганыбызда эле башталган бойкот. Мисалы, кола фанта ичпейм, башка нерселерди коебуз. Ошол эле учурда, урматтуу мекендешим, биз көп нерсени берип еврейлерге. Азыр согуш ушунчалык күчтүү болуп атат, көптөгөн жаш балдар, наристе аял өлтүрүп атат. Биз аларга ок дарыларды складтарга басып берип койгонубуз үчүн согуш токтобой атат да. Буга чейин жеген нерселерибиз, аларды колдоп чыккан нерселерибиз, лайсы болсун, коласы болсун, бардыгын ичкенибиз үчүн, аларды толтуруп складтардын акчага, оружияга бардыгын толтуруп бергенибиз үчүн бүгүн мусулмандарга тынымсыз согуштарды кылышып атат да. Азыр мисалы үчүн $1 миллиард Кыргызстанды өзүнөн кирешет деп отурган болсо, $500 миллиард деп атат. Мисалы үчүн азыр бойкоттун негизинде түштү. Аз байкасаңыз, рекламачттерде кола фанталарды дүкөнгө киргениңизде эле киребечелерге толтуруп коюп койгон, скидка деп жазып койгон, кымбаттаган нерсесин арзандатып койгон, айкандар нерселерди уюштуруп атат. Неге ичпей коюп атат, албай коюп атат адамдар? Мусулмандар кайтып атат бул нерседен. Ушул принципте кайтпашыбыз керек. Өмүр акырга чейин ниет кылыш керек. Бул Фаластинде согуш токтоп калганда эмес, болду иче берем эмес, токтогондон кийин. Же муну согуш бүтсө, же муну
мына жерде тынчтык болуп калса болду. Бүгүнкү болуп жаткан окуялар бизге өтө чоң таасир бериш керек, сабак болуш керек да. Келечекке карата. Шиялар мисалы үчүн агахандар, чуга окшош шиялар ким деп бекер китептерди таратып, шия деп бакырып, сайрап Рахматулла устазыбыз өтүп кетти. Чуга окшош не дегенде шияларды айтат эле да. Алардын бузук ойлору, идеологиялары, алар келет бир жерге толуп өрөндөрдү эле болот, токойлуу жерлерге мектептерин салат, атайын токойлуу жерлерге ар кандай балдарды алып келип окутуп, өзүнүн идеясын киргизип, башыга кайра кыргызга салып, ошентип уруштуруп, ошонун аркасынан натыйжада пайда табат, акча табат деп айтпаган сөзү калбады Чоң устаздын. Арабызда бүгүнкү чөйрөбүздө болуп жаткан нерселерге дагы маани берип коюшубуз керек. Бүгүн ал жакта еврейлер мисал болуп, биз аларга бүгүн бир канча нерселерге карата аларга тыюуларды салтабыз да. Бирок бүгүн дагы еврей болсо дагы шия бар бул жерде, андан башка толтур агымдар бар, аларды изчет этип, алардын нерселерине дагы тыюу салып, алардын мектептеринен качып, мисалы Агахандан качып, бузук мектептерден качып, алардан алыс болгонго аракет кылышыбыз керек. Сөз түрдө качан бир мусулманды келип эзип өлтүргөндөн кийин табарына бойкоткубастан баягы оорунун алдын алган өтө жакшы да. Акыйда менен алдаган эң жаман. Акыйда менен кетип калса адам соолуп үмүт кылып эч нерседен кайтпастан кете берет. Ошондуктан ишеним маселесинде ишенип калган адамдар өздөрүн барып жардырып берет. Туура эмес агымга кирип кеткендер. Себеби ишеничи аныкы. Ишеним менен адам бардык нерсеге даяр болуп калат. Мисалы аялга алдангандар, акчага алдангандар акчага барып такылат. Аялга берсең аял менен болуп анык бушат да. Бирок акыйда менен алданган учурда адам өлгөндөн дагы эч нерседен коркпой калат. Ошондуктан бүгүн акыйда маселебизге өтө маани беришибиз керек. Маани берели. Бүгүнкү болуп жаткан иштер бизге сабак болсун. Биз урматтуу мусулман бир тууган бүгүн өздүгүбүздү унутуп, өзгөлөрдү дуурап жатабыз. Өздүгүбүздү чындыгында жоготтук. Өзүбүздү жоготуп жатабыз. Өзүбүздү таштап кетип жатабыз. Мусулмандар майдалашып кеттик. Болбогон нерселер үчүн аракет кылып калдык. Биз келечекти аркадагы 300 жыл, 500 жыл эмес, ушул күндөгү 50 жыл, 60 жылдык өмүрүбүздү гана ойлоп калдык да. Эгерде чындап ойлоно турган болсок, мурдагы ата-бабаларыбыз, мусулман аталарыбыз дагы, кыргыз аталарыбыз дагы бардыгы бизди ойлоп, бизден кийингилерди ойлоп, өтө күчтүү аракеттерди кылышкан. Эркиндигибиз үчүн, мекенибиз үчүн, эл жерибиз үчүн өтө көп жакшылыктар кылган. Бүгүн биз эмнени кылып атабыз? Майдалашып кеттик, өзгөчө майдалашып кеттик биз. Арзыбаган акчаны, арзыбаган машинаны, арзыбаган үйдүн аркасынан чуркап калдык. Өмүрүбүз ошон үчүн кетип калганын биз байкабай калтабыз. Чындыгында бир үй салыш үчүн 20 жыл иштеп аткандар бар. Чындыгында ушундай. Уна алам деп канча жыл иштеп атат. Өмүр менен ойношкондор өтө көп. Бул урматтуу бир туугандарым, ушул сыяктуу бир окуя бар. Мусулмандарды падышачылыгына, мусулмандарга душман тараптан разведчик келет да, мындай күзөтчү келет. Күзөтчү келип, мусулмандардын абалын билиш үчүн, маалымат чогултуш үчүн келип, жаш балдардын жаатып жүргөндөрүн көрөт. Бир жаш бала ыйлап отурат. Ыйлаган баланын алдына келип, баягы күзөтчү келип, эмне үчүн ыйлап жатасың балагай десе, баягы кичинекей балагай, мен жаатып жатып 10 огумдун бир огу тийбей калды, 9 тийип, бири тийбей калды. Ошон үчүн ыйлап жатамын дейт. Эмне үчүн бул өтө сонун го, 9 тийип, бири тийбей калыптыр. Бул өтө жакшы нерсе десе, жок, ооба мен жакшы нерсе бул 9 тийип, бир тийбей калган. Бирок бир тийбей калган ок, же мага, же мен сыяктуу мусулман бир тууган боордошума тийип калышы мүмкүн. Ал душман өлбөй калса дейт. Айтайын деген, ал мусулман эмес адам, душман адам өлбөй калса, ал бизге ок атат. Же мен сыяктуу мусулманга тиет. Ошону ойлоп, кайгырып, ыйлап жатамын дейт да. Карасаңыздар кандай мусулмандардын мурдагы духу, мурдагы ой жүгүртүшү кандай болгон. Кичинекей баласы ушундай болсо, булардын чындыгы эрзаматтары кандай болот деп согуш ачпайт баягы душмандары. Арадан бир канча жылдар өтүп, мусулмандардын өзүнүн абалын, өзүнүн дининден алысташты башташат. Өзүнүн адепала када салтынан алыстап баштайт. Өзүнү жоготушту баштаганда, булар дагы падышасы бир разведчикти жөнөтөт. Күзөтчүнү жөнөтүп, күзөтчү келип,
Эки жакты байкап, падышачылыкка жетпей эле бир дарактын астында, дарыянын боюнда ыйлап турган жаш күчүндө, белинде, колунда күчү бар, физически дагы күчтүү бир жигитти көрөт. Жигитке келип, жакындап келип, "О жигит, эмне үчүн ыйлап жатасың?" дейт. Ал жигит ыйлап жаткан болот. "Мен бир сүйгөн кызым бар эле, сулуу кыз эле өтө, ата-энемди жөнөтсөм, ал кызым бербей койду, ошого ыйлап жатам" дейт. Баягы сүйүнүп, кубанып, жыргап артына кайтып кетет. Падышачылыкка кирбейт дагы. Сүйүнүп кайтып келип, падышасына айтып, сүйүнчүсүн алып, согуш ачып, кеңири мусулмандарды ээлеп калат да бул падышачылыкта. Айтайын деген маселе биз майдалашып кеттик. Арзыбаган нерселерге калып болобуз, арзыбаган нерселерге өзүбүзгө алабыз, арзыбаган нерселерге кыжалат болобуз. Урматтуу бир туугандар, биз кыжалат боло турган нерсе динибиз, мекенибиз, эл жерибиз, биздин келе жаткан урпактарыбыз кыжалат боло турганга арзый турган нерселерге кыжалат болуш керек. Чындыгында биз майдалашып кеттик. Урматтуу бир туугандарым, биз чайханага, кафеге кирип алып, көк чай ичебиз, жок мага кара чай алып кел, жок мага көк чай алып кел, же лимонад алып кел, мен пепси ичем, кола ичем деп отурган учурубузда Японияда бир адам чоң робот иштеп чыгып атат, жаш балдар. Бирөө WhatsApp'ты ойлоп таап, Facebook'ка сатып атат. Бирөө дагы курулуш жагында бир жаат нерселерди ойлоп таап атат. Ойлоп таап, иштеп чыгарыш техникадан мусулмандардан бүт мусулман мамлекеттер чогултуп келсең дагы жетпей турган даражада бир мамлекетке жетпейт мусулмандардын чыгарткан эксперт жагы. Мусулмандардын жалпы мусулман мамлекеттерди кошуп чогултуп келип экспертин эсептесең бир гана Японияга жетпейт экен. Биз ар нерсени кара чай, көк чай, самса жейм деп отурган учурубузда мусулман эместер бар жоктон, бардык тармактан кирип, ал жагынан чыгып кетип атат. Миллиондогон, миллиарддаган долларларга өзү ойлоп тапкан нерселерди сатып атат. Японияда кээ бир нерселерди ойлоп Америкада сатып, урматтуу бир туугандар, биз артта калып атабыз. Кызгансак ушул жаттан кызганбайдыбы? Окутуш керек, Америкага киргизиш керек. Гарвард менен күчтүү университет, Гарвардга жөнөтүшүбүз керек. Дин гана менен чектелбеш керек, дин илими менен. Врачсыңбы, докторсуңбу, эң күчтүү врач боло турган жерлерге бар. Оку. Биз кыргыз эл журтубуз ынтымактуу болушубуз керек. Ынтымактуу болуп, мисалы үчүн ынтымак болсок кандай жакшы. $1000 эсептегенде 10 тоюң $10,000 болот. $10,000 болот. Бул бир университеттик контракт дегени. Бир баланы жөнөтсөк, окутсак болот дегени. Ал бала окуп келип, бир кыргызга өтө күчтүү нерселерди үйрөтөт ал. Тарбиялайт, өнүктүрөт, өстүрөт. Биз артта калып атабыз. Биз аракет кылбай жатабыз. Чыгымдарыбыз өтө көп. Тапканыбыз тойго дагы бир нерселерге, жеп ичип чыгарышка эле жарап калдык биз. Биз аракет кылбай калдык. Өнүгүп кетип атат мусулман эместер. Ал мусулман эмес болсо дагы Кудай Таала берип атат. Аракетти токтотпой жатат. Эсе биз Кудайдын сүйүктүү кулдарыбызго биз жалынабыз, Кудайдан суранабыз. Анан эмне үчүн Кудай бизге бербей койбосун? Биз болгон аракет кылышыбыз керек. Чындыгында Раббыбыз Аллах, китебибиз Куран, дини ислам дейбиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Курандын ичинде жалпы илимдин бардыгы бар. Бирок Куранды окубагандар канча көп. Куранды билбеген, таныш тамгасын таппагандар канча көп. Бардык илим Куранда деп мактанабыз, сыймыктанабыз, бирок Куранды окушту билбейт көбү. Ошо Куранды мактаган адамдан мындай жакшыраак сурап келсең, окуганды билбейт. Бул ойлоно турган маселелер. Чындыгында түп тамырыбыз менен ойлоно турган маселелер.